Так, саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Эгерде мен үнүм угуп жаткан болсо, мага плюс белгисин берип кетиңиздер. Бүгүнкү теманы кантип койсом экен? Так. Кантип жазат кыздар теманы? Бүгүнкү эфирибиздин темасын жазып коеюн десем, жаза албай атам. Так. Ким билет, мага жардам берип койгула. Всё. Азыр ички наристе жана акча тема. Көрүндү темабыз. Мурдагыдай эле каалаган учурда эфирге чыгып, каалаган учурда сонун маалыматтар менен бөлүшүп, шаштырбай, өзүмдүн темпим менен, өзүмдүн энергиям менен иштеген жакшы экен. Себеби дегенде чын жүрөктөн берилет да мындай сабактарчы. Ошондуктан кечинде ойлонуп отурдум дагы, көптөн бери мен өзүм каалап бир эфирге чыга элек экенмин да. Өзүм каалап, өзүм чындап ушул нерсени беремин, ушул нерсени үйрөтөмүн, ушул нерсени мен айтып беремин деп мындай бир дагы каалоо болуптур. Бүгүнкү менин ар бир айткан маалыматтарым, бүгүнкү эфирибиз сиздерге өтө чоң жаңылык болот, өтө чоң ачылыш болот. Себеби дегенде бул албетте өзүмдүн жашоомдун башыман өткөрүп, эксперимент кылып, ошол нерсеге өзүм ишенгенден кийин анан демек ушул нерсе иштей турбайбы, демек ушул нерсе бар турбайбы деп башкалар менен бөлүшкөндө башкача бир эргүү менен бөлүшүп баштайбыз да. Ошондуктан келиңиздер, азыр кимдер каяктан жазып жатат жана плюс белгилерин көрдүм. Менин үнүм угуп жатат экен, Миргүл Абдыкадырова плюс белгисин көрдүм. Дагы кимдерге угулуп атат менин үнүм? Бүгүнкү тема кимдерге актуалдуу болгон болсо дагы плюс белгисин бериңиздер, себеби өтө сонун маалыматтар айтылат. Өзүңүздөргө анализ жүргүзгөнчө олтуруңуздар, себеби бул жөн гана сабак эмес, почти мындай кандай десем, терапиялык сабак болот. Мындайча айтканда, биздин өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө өзүбүз диагноз коебуз, өзүбүз анализ жүргүзөбүз жана кайсы жеринде кандай экенин жана ошол проблемаңыздын мындай биринчи тамыры каяктан келатканын өзүңүз аңдап түшүнөсүз да. Ошондуктан мен көбүнчөсү терапиялык сабактарга аябай жакшы көрөм. Терапиялык сабактарда мындай болот кыздар. Мисалы, кандайдыр бир терапиялык сеанстан өттүңүздөр, жан дүйнөнү терапиядан өткөргөндө кадимкидей айыгуу процесси жүрүп атканда бир сыйра уже жашооңдо мындай разрушение болот, полностью разрушение болуп, кандайдыр бир проблемалар, түшүнбөстүктөр, талашып тартышуулар, уруш талаштар, өзүң да түшүнбөй каласың. Проблема болот да бардык жерде. Бирок терапияда өзгөчө, потому что биз көп нерсени жан дүйнөбүзгө ката беребиз, а терапия бул ошол жан дүйнөңдөгү катылып жаткан бүт бардык негативдерди, бүт бардык проблемаларды мындай чыгарат да. Эгерде ушул нерсеге ишенбей жаткан болсоңуз, мен сиздерге эксперимент айтамын, ошону азыр деле жасап көрсөңүздөр болот. Аны мен кайсы бир курсумда эксперимент кылып көрсөтүп берген болчумун, бирок мен сиздерге дагы айтып кое берейин. Мисалы, чакага суу толтуруңуздар дагы. Обычно эле баягы жаш балдар ойной турган шарикти үйлөп туруп, сонун кылып туруп, чоңойтуп үйлөгөндөн кийин ошол чакадагы сууга байлайсыздар да шариктичи. Чакадагы сууга койсоңуздар, үстүндө шарик калкып калат, суунун үстүндө калкып калат. Ал эми
жанагы шарикти баскан сайын, үстүнөн канчалык давление болгон сайын сууга сиңгиси келбейт, сууга чөккүсү келбейт, бирок ошончолук катуу басынткан сайын акырында барып туруп шарик жарылат. Бул эмнени билдирет? Суу бул, мындайча айтканда, суу бул биздин жан дүйнөбүздөгү травмалар, өткөн жашообуздагы кандайдыр бир оор окуялар, проблемалар, мындайча айтканда негатив опыттар деп коеюн. Ал эми шарик бул биздин жан дүйнөбүз. Ошол жан дүйнөбүздү мындай басынтып атабыз да, бизчи бүт негативный эмоцияларга, негативный чувстволор мененчи. Анан биз ошол нерсени ойлорубуз менен тазалайбыз деп, көп учурда башыбыздын ичи мындай башаламан болуп кетет. Бул нерсени мен аябай жакшы түшүнөм. Мындайча айтканда, мен өзүмдү табамын, мен өзүмдү өнүктүрөмүн, өзүмдү издеймин деп жоготуп алган, өзүмдү издеп тапкан учурда кайра жогото бергем мен өзүмдү, кайра адаша бергем, кайра катачылыктарды кетире бергем, кайра туура эмес иштерди жасай бергем. Билбейсиң да, баардык нерсе билбестиктен болот. Анан ошол ар бир кетирген катачылыктарың, ар бир кетирген проблемаларың сага мындайча айтканда опыт болуп берет да. Кандай десем, кимдир бирөө ошол сен кетирип аткан катачылыкты заранее сезип каласың. Жок, бул нерсени утулба деп, сен как будто өзүңдү наставник катарында сезип каласың. Жөндөн-жөн наставник болуп калбайт да, жашоодо кандайдыр бир өзүңдүн личный опытыңды алгандан кийин анан наставник болосуң. Эми бүгүнкү биздин темабыз внутренний ребенок дейбиз. Эмнеге мен бул теманы козгогум келди? Себеби дегенде, внутренний ребенок биз маани бербейбиз да. Мисалы караңыздар, башкаларды айтып, силер мындайсыңар, силер тигиндейсиңер деп эч кимди мен эч качан басынтпайм, дайыма мен өзүмдүн прошлый жашоомдо катачылыктарды алып келип туруп, кандай катачылыктарды кетирдим, кандай туура эмес иштерди кылдым, жана ошондо мен кандай сабак алдым, ошондо мен кантип чыктым, кандай тажрыйба алдым. Ошолордун баарын мен заматта бөлүшкөндү жакшы көрөм да, чем башкаларды басынтып, өзүмдү мындай эгомду көтөргөнгө караганда. Мисалы, мендеги мындай жашоомдогу көптөгөн адамдар менен сүйлөшкөн учурда, даже интернетте дагы комментарий жазгандар, же айлана чөйрөмдө бири менен урушуп кеткен учурда дагы, ой сен 200 экенсиң, ой сен 200 эмес 500 экенсиң, сен мындай экенсиң, тигиндей экенсиң деп ушундай сөздөрдү айткандар бар да. Мага башында бул нерсе аябай катуу тийчү. Кантип эле мен 200 болуп калам? Болушум ушул. Сен кандай болсоң, мен ошого жараша мамиле кылып атам. Сен мага кандай сүйлөсөң, ошого жараша мамиле кылып атам. Сен ичиңде кандай негатив болсо, ошого жараша мен жооп берип атам деп ушинтип ойлочумун. Чындыгында көрсөк, биз 200 эмес, биздин ичибизде миңдеген жүздөр бар экен да. Жакшы тарабынан алып карагандачы. Мисалы караңыздар. Мисалы, сиз жолдошуңуз менен башкача мамиле кыласыз. Ата-энеңиздин жанында башкачасыз, балаңыздын жанында башкача, коомчулукка чыкканда башкача, подружкаларыңыз менен башкача, коллектив менен башкача, туурабы? Бул ошол биздин канчалык жүзүбүзгө экенин аныктап бере турган ушундай бир терминдер. Мындайча айтканда, мисалы, биз личность катарында өсүп атпайбызбы? Бул личность катарында сырттан өсүүнү каалап атабыз. Баарыбыз байыгыбыз келип атат, акчабызды көбөйткүбүз келип атат. Но бул жерде личность катарында жок, гана адам катарында гана өскүбүз келип атат. Биздин ичибизде субличность деген бар. Субличность ал көзгө көрүнбөйт эч кимге, аны биз өзүбүз гана билебиз. Мына ошол биздин ичибиздеги субличностьтар өтө көптөгөн эч ким билбеген жүздөр жашайт да. Теневая сторона, светлая сторона дегендей, мисалы, кимдир бирөө жалкоолугун жек көрөт. Мага мисалы, мен мурда жалкоо болсом, аябай өзүмдү жек көрүп, мен эчтеке кылбай атам, мен жалкоомун, колуман эч нерсе келбейт, мен ушундай энергиям жок, өзүмдү аябай жек көрчүмүн. Качан мен терапиядан өткөндөн кийин, мына ошол жалкоолук адатым менен кадимкидей тил табыштым. Жалкоо болгон учурда деле сен каалаган ишиңди өтө сонун жасап, акча тапсаң болот, жалкоо болуп деле сен өзүңдүн ишиңди эс алып туруп, анан кийин күч жоготуп туруп, любой ишти аягына чейин чыгарсаң болот. Короче, жалкоолукту мен жакшы тарапка колдонгонду үйрөнүп баштадым да. Эми да кимдир бирөөдө айталык, мисалы, мага менин жаныма келген көпчүлүк адамдар мен менен сүйлөшкөндө, мен менен ушунчалык ачылып, мындай нежный болуп сүйлөшөт да, жумшак болуп, ооба деп жылмайып ушундай жакшы сүйлөшөт дагы. Бирок мындай байкап турсам, башка бирлөргө барганда каткырып, уят сөздөр менен, ар кандай бир жанагы күлдүрөм деп туш келген сөздөрдү колдоно берет да, ойго келбеген эмелердичи.
Ошондуктан бул жерде биз кандай уруксат беребиз, ошо ичибиздеги субличностьти кантип колдонобуз жаныбыздагы адамдарга, ошондон зависит этет экен. Эми караңыздар, биздин ичибиздеги субличностьтер боюнча дагы кийинчерээк эфирлерди мен сиздерге даярдап койгом, өтө сонун эфирлер. Буларды баардыгын мен сиздерге акысыз беремин. Но биздин ичибиздеги эң баарыбыз билген 3 личностьти айтып өтөйүн. Калгандары мисалы акча тапканга жардам бере турган личностьтерди кийинчерээк айтам. Азыр эң башкы основной субличностьтер кайсылар? Бизде бул жерге ойлорду башкарууга аракет кылыштын кереги жок, негатив ойлордон арылышым керек дештин кереги жок. Биз азыркы учурда үйрөнүп жаткан сабактарыңыздардын баардыгы ойлорумду башкарышым керек, негативден чыгышым керек. Булардын баардыгы как мындай дошкольный образование болот го, мектепке барганга чейин балдарды даярдайт го. Ошол сыяктуу эле программаларды эле окуп өзүбүздү кыйнап атабыз да. Андан дагы мисалы глубокий кирсең өтө жеңил. Мисалы өзүңдүн субличностьтиң внутренний ребенок деген бар. Биз баары бир кимдир бирөөнүн жанында өзүбүздү жаш балача сезебиз. Мисалы мен жолдошумдун жанында өзүмдү жаш кыздай элестетем, эркелейм, өзүмдү алсыз көрсөтөм. Анан биз внутренний ребенок, анан внутренний родитель деген бар. Ошол внутренний ребеноктун эмесинде калып кеткенибизде биз бала кезде, мен бала кезим кыйынчылык менен өткөн, бала кезде кандайдыр бир травматичный жашоодо калып кеткен болсок, ошол адамдын психологиялык эмеси өспөй калат дагы. Өспөй калганда внутренний родитель деген личность өспөй калат да. Мындайча айтканда, ал адам өзүнө өзү кам көрө албайт, өзүнө өзү ответственность ала албайт, өзүнүн жашоосун самостоятельно кура албай калат дагы. Бирөөлөрдү күнөөлөп, бирөөлөргө таянып, бирөөлөрдөн деп карап отуруп, бирөөлөрдүн ою менен жашап калат да. Эми внутренний родитель дегенден дагы жогоруда турган бул внутренний взрослый деген биздин субличность бар. Мына ошол внутренний взрослый деген внутренний родитель ички ата-энеден дагы бийикте турат. Бул внутренний взрослый качан эме болгондо сен уже азыраак сүйлөп каласың. Коомчулуктагы мындай бирөөлөргө доказать этпейсиң эчтеке. Мына мен ушундай болдум, мына душмандарым көзүнчө да мына экен мен бактымды таптым, мына экен мен ушундай эме кылдым. Просто сен тихо для себя жашайсың, просто сен өзүң үчүн, өзүңдүн мындайча айтканда элдер үчүн эмес, өзүң үчүн жашайсың. Любой ишти кылсаң да, бизнес кылсаң дагы только тихо кыласың да. Сен эч качан да коркунучтар тоскоолдук кылбайт, ичиңдеги негативдер тоскоолдук кылбайт. Эми бул внутренний родитель, внутренний взрослый дегенге чейин биз внутренний ребенок, биздин ички наристебиз, кичинекей кыз жашайт ар бирибиздин ичибизде. Баарыңар билесиңер. Телеграм каналга мен опрос жүргүздүм. Ушундай эфир уюштурайын деп атам, кимдер катышат десем, аябай көптөгөн айымдар катышам деп жооп берди. Бирок 1% сабактарды окуй берип мен тажадым деп жооп бериптир. 3% мен буну түшүнүп атам, бирок маани бербей жүрөм деп жооп бериптир. Анан ошого биздин азыркы учурда акча өтө важный болуп жаткандыктан биздин ичибиздеги ички наристе акча табышыбызга кандай тоскоолдуктарды кылат, кандай жардам берет, ушул боюнча өтө сонун информация айтам. Эми караңыздар, адаттагыдай эле мен өзүмдүн жашоомдогу эмелерди, опытымды албетте айтып өтөмүн, себеби бул мен башымдан өткөн нерсе да. Анан жөн эле мага келген клиентим ушундай болду, анан тиги ушундай болду, кошунам ушундай болду деп айткан бесполезно. Мен өзүмдүн башыман эмнелер өткөн. Өзүңүздөр билесиздер, кичинекей кыздар булар акча таба албайт. 5 жаштагы, 9 жаштагы даже мектепте, мисалы 7-8 класска чейинки эмеде окугандар, подростковый возрастка чейин эч ким акча таба албайт. Акча тапкандар бар, жашоо шартына уже мажбур болгондор табышы мүмкүн. Кичинекей кыздар акча таба албайт. Ошонун сыңарындай биз акча табып, байып, өзүбүздүн жолубузду табыш үчүн, самостоятельно акча табышыбыз үчүн өзүбүзгө өзүбүз мындай чоңойгонго уруксат беришибиз керек экен да. Мен качан өзүм чоңойгонго уруксат бергенмин, ойлонуп көрсөм, 14 жашымда, мындайча айтканда биздин үй бүлөдө аябай мындай эмгекчил болгула, мээнеткеч болгула, иштегиле, бир жерде турбагыла, ушундай эмелерди ата-энем аябай көп айткан үчүн 9-ду бүтүп эле мен окууга тапшыргам, медицинага. Тапшырганда мен ошол жерде жөн тура албастан 14 жашымда эле мен жумуш издеп баштагам да. Ошондо мен биринчи акчамды алып, өзүмө мындай шириндиктерди алганда мен ошондо чоңойгонумду сезгемин. Эми ички наристенин канчалык деңгээлде акча тапканга жардамы бар. Караңыздар. Менин түшүнүгүмдө адамдын
ар тараптан эркиндикке чыгуусуна тоскоол кылуучу нерсе мисалы мен чоң эме өсө албай атам, мен акча таба албай атам, мен өзгөрө албай атам, мен ойлорумду башкара албай атам, мен дагы бир нерсе кыла албай атам деп шолтоолорду айта беребиз го. Караңыздар, мен ушул менин түшүнүгүмдө 2020-жылдан бери сабак берип келатам. Ар кандай жакшы күндөр болду, жаман күндөр болду, уруштар болду, ыраазычылык айткандар болду, жаман сөз айткандар болду. Мына ошол менин түшүнүгүмдө адамдын ар тараптан эркиндикке чыгууну каалайт да, бир гана финансы жактан эмес, отношениядан да эркиндикке чыгууну каалашат. Отношенияда эркиндик кандай бул? Бири-бириңе эркиндик бересиң. Бир жакшы көргөн жумушуңду каалаганча аткар, мен сени поддержка кылам, ооба сенин колуңан келет деп турган, бул отношенияга дагы эркиндик. Бул жерде эч кандай измена болбойт, кыянатчылык кылбайт, бузулуп кетпейт, башка бирөө менен жүрүп кетпейт. Осознанный отношения бул мына ушундай экөө тең эркин, бири-бирин кармабайт. Макул, сен бирөөнү сүйүп калсаң, пожалуйста, эме кылыр, кетер, а бирок мен сени кармабайм. Мындай ушундай отношениядагы эркиндик, финансы жактан эркиндик. Айтор биздин жашообуздун сферасында канча эме болсо, ошолордун баардыгынан эркиндикке чыкканга аракет кылабыз. Мына ошол эркиндикке чыгуусуна тоскоолдук кылуучу нерсе либо ошол адам чоңойгусу келбейт, либо кантип чоңоюшту билбейт. Мына ошол эки нерсе экен да. Ушул нерсени баягы курска келген, анан мага кайрылган көпчүлүк айымдардын сөздөрүнө, жазган сөздөрүнө, жашоодогу баягы жашоо шарттарында кандай проблемада жашап жатышат, ошолорду карап отуруп, мына ушул эки нерсе тоскоолдук кылат экен. Же ал өзүн ар жактан чоңойгусу келбейт, же кантип чоңоюшту билбей жүрөт. Эми биздин ичибиздеги вот ички наристе, элестетиңиздер, ички наристе кичинекей 5 жашыңыздагы образыңыз кандай, баарыбыз элестете алабыз да. Мына ошол ичибиздеги наристе акча табышыбызга кандай салымы бар деген вопрос сизге кызыктуу болуп жатат. Бул биздин ичибиздеги наристе бизди кыялданганга үйрөтөт, фантазияны байытат, жаңы нерселерди проба кылып көргөнгө коркпой. Мисалы, кичинекей балдар аябай мындай любопытный болушат го. Бир нерсеге кызыгат, бир нерсени бузганга, бир нерсени чукуганга, бир нерсени чачканга кызыга берет. Алар эми жашоо менен таанышып атышат да. Анан чоңойгон учурда дагы эгерде сенин ичиңдеги наристе здоровый болсо, психологиялык жактан, анда булар мындай любой жаңы нерсени жасап көргөнгө аракет кылышат да, кызыгат баардык нерсегечи. Анан булар ак ниет, сезимтал, анан өздөрүнө ишенишет. Бир нерсе жасап койгон болсом, эчтеке болбойт, зато мен мындан бир кандайдыр бир кызыктуу нерсе алдым. Кээ биркилер бар, кылсам бекен, кылбай эле койсом бекен, кандай болот, банкрот болуп каламбы, анан уят болуп каламбы, анан ар кандай жаман сөздөрдөн коркуп отуруп, бул деген ошол, эгерде сиздерде ушундай нерсе болуп жаткан болсо, демек ички наристеде кандайдыр проблемалар. Эгерде банкрот болуштан коркпосоңуз, карыз болуштан коркпосоңуз, эч нерседен коркпосоңуз, даже уят болуштан коркпой кете берген болсоңуз, демек сиздин ичиңиздеги наристе мындай любопытный ребенок деп коет да. Любой нерсеге кызыгат. Любой нерсеге кызыгып көрөт, мен эмескем, все, таштайт. Спокойно өзүн жебейт, эч кандай чувство вина жок, дагы башка сферага өтүп кете берет да. Вот мына ушуну здоровый ребенок деп айтып коебуз. Ал эми вот мына детский позицияда калып кеткен адамдын эң башкы белгилери, азыр атап өтөмүн, эң башкы белгилери бул мындай экен. Караңыздар, курска келген учурда, психологдордун приемуна барганда, мен да психологдун приемуна барганда, мурда Бишкекке жаан келген учурда, мен 5-6 жолу барып эле эч кандай эчтеке болгон жок, результат болгон жок деп аябай жиним келип барбай койгом да. Оказывается, мен ошол кезде ребеноктун позициясында келдим. Эми караңыздар, мына ошол детский позицияда калып кеткен адамдардын эң башкы белгилери кандай? Заматта аткарылсын дейт экен булар. Заматта сразу ишке ашсын, батыраак ишке ашсын дейт экен. Сразу баарын берсе экен дейт экен, Кудайдан баардыгын бере берсин депчи. Анан же болбосо азыр жанакы кичинекей өжөр балдар бар, азыр алып бересиң, азыр кылып бересиң, жок мага азыр курчак алып бересиң, игрушка алып бересиң деп турат. Ошол сыяктуу да, азыр аткарылыш керек. Бир ай курска окуйт дагы, өзү дагы эмне кылышын билбейт, бирок адамдарды карайт, ошондой болуп аткарыш керек, ушундай болуп мен мечтам ишке ашыш керек, ушундай болуп талап кылганды жакшы билишет да, детский позицияда калып кеткендер. Анан дагы бир нерсени байкадым, психологдорго кайрылып, мына ушундай бат результат алууну каалагандар, булар
прошлый жашоосунда бакшыларга баргандар, экстрасенстерге жолмаштырышым керек, төлгө салышым керек, дагы мынтишим керек деп, окутушум керек, чокутушум керек, ушундайларга көп кайрылгандар ушинтип бат результат алсам экен дейт экен да. Анткени буларда сабырдуулук жок, мына шашпай ошол процесс менен кетүүгө сабыры чыдабайт, бат ишкарсын. Бирөөдөн өч алса да барып туруп бат кара дуаз кылып салат, бат мен андан өч алышым керек деп мындай Кудайга койбойт да. Вот ошондуктан мен бат результат алышым керек деген адамдын негизи мындай глубокий психикасында мына ушул нерсе жатат. Башыларга барган, жолун аштырган, ушундай дем салдырам деп, дагы бир нерсе кылдырам деп, ушундай башка бирөөлөргө ишенип, ал жерде тез жыйынтык, мына болду, мен сени душманыңды наказать этип койдум, мына болду, сенин жолуң ачылды десе, деп туруп өзүн психологически ишендирип кете берет да буларчы. Ошондуктан булардын баардыгы детский позицияда, детский мышлениеда. Биздин ички наристебизге чындыгында акчанын кереги жок. Жаш балдарга акчанын кереги жок. Өзүңүз деле карап көрүңүз. Просто анализ кылыңыздар. Ички наристебизге эч кандай акчанын кереги жок. Ага эмне керек? Ага сүйүү керек, камкордук керек. Анан оюн керек да, ойнош керек, жашоодо кызыктуу кылып, яркий кылып өткөрүш керек. Биздин ички наристебизге мына ушул нерсе керек да. Бирок мына ошол ички наристебиз жашоону яркий кылып өткөргүсү келет, баарыбызда жыргап, эс алып, саякат кылып, оюн күлкү менен ырдап, бийлеп өткөргүсү келет. Бирок деген жер бар. Бирок эмне тоскоол болуп атат? Биздин ичибиздеги внутренний родитель критика кыла берет. Мындайча айтканда, өгөй апа жашап атат биздин ичибизде. Мындай родной өзүбүздүн апабыз эмес, мындай мээримдүү апа эмес, өгөй апа жашап атат. Мына өгөй апа басынтат биздин ичибизде. Не кыласың, колуңан келбейт, сен жашооң мындай, сен мындай кыласың, сен буну кылбай эле кой. Адамдардын колунан келет, сен эч нерсе кыла албайсың деген сыяктуу кичинекей баланы мына ошол внутренний родитель басынтат дайыма. Эми караңыздар, сыртыбызда бул нерсе көрүнбөйт эч кимге, бирок бул нерсе биздин ичибизде болуп атат. Внутренний разговор деген болот психотерапияда, внутренний критик деген болот, внутренний контролерша деген болот, внутренний дагы айтор биздин ичибиздеги субличносттор аябай көп кыздар. Мен ушул нерсени байкадым, мисалы психотерапияга барганда, алар менден сурады да, обычный классический эмеден терапиядан өткүң келеби, же болбосо башка бир мындай метод колдонушту каалайсыңбы? Мен айттым башка, вообще. Обычный эмеде классический психологиянын түрүн өтүп көрдүм. Мага жаккан жок. Менин оюм, акылым ал нерсеге баш берген жок да. Тоготкон жок мындайча айтканда. Анан юнгианский методду колдонуп, ошол менин ичимдеги субличностторду аныктап чыктык. Демек, ошол менин ичимдеги ички наристе, караңыздар, бир образ барбы биздин ичибизде, экинчи образ внутренний родитель, үчүнчү образ внутренний взрослый деген. Булардын баардыгы биздин ичибизде. Байкайсыздарбы, кээде туруп эле баардык нерсе колуңуздан келгенде, баардык нерсени кыйратып жибергенде мен кыла алам, мен жасайм, мен колуман келет деп өзүңүздөрдө мына вдохновение ойгонуп ушундай сонун болуп каласыздар дагы. Бир аз убакыт өткөндөн кийин, арадан бир 2-3 күндөн кийин кайра мынтип отуруп каласыз. Эмнеге? Потому что биздин ичибиздеги субличносттор бири-бири менен урушат, талашат. Дайыма ушундай пикир келишпестиктер болот. Мына ушунун баардыгын бизде внутренний разговор же внутренний критик деп коебуз да. Бул нерсени мисалы мектепте дагы жомокторду окуганбыз. Эсиңиздерде жомоктордо орустардын литературасында, русский литературада мындай эме бар го: шука, лебедь, дагы эмне? Рак. Ошол үчөө ортодогу эмени, арабаны 3 тарапка карап тарта беришет го. Муну психологияда кантип таржымалданат? Бирөөсү внутренний ребенок, бирөөсү внутренний родитель, бирөөсү внутренний взрослый. Эми бул психотерапияда эмес, эми башкача кылып жорой турган болсок, бирөөсү сенин оюң, бирөөсү сенин акылың, бирөөсү сенин подсознанияң же жан дүйнөң, душаң. Ошол бири-бирин сенин денең, ойлоруң, сезимдериң, эмоцияң бири-бири менен дал келбей, бири-бири менен тил табыша албай калганда, сенин оюң башка нерсени каалай берет, акылың башка нерсени, мына денең башка нерсени, душаң башка нерсени каалап кете берет да. Ошол литературада окуган эмелерибиздин баардыгы жөн айтылган эмес. Өзүбүзгө мындай анализ жүргүзүп көрсөк болот. Любой нерсени. Инициация деген техникалар болот. Ар бир техникаларды аткарып жатканда биздин азыркы эмебизде жөн эле мындай медитация окуп эле
ушундай болот экен деп ойлоп ошибип калып кетебиз. Өзүбүзчө мындай регрессия кылганды билбейбиз, прогрессия кылганды билбейбиз, гипно сеанстан өткөндү билбейбиз. Ал нерселерди кылып жатып кыздар энергия ушунчалык көп кетет, кылып жатканда көпчүлүк уктап калат. Мен кече 3 күндүк эмеде мен байкадым, биздеги айымдар ушунчалык энергиясы аз экен. Мындайча айтканда, уже ойлорун арыргандай ойлорун ойлой берип, мына менин ичинде энергия жок да. Мен изилдеп көрсөм, биздин органдарыбыздан жүрөк, боор, бөрөк деген сыяктуучу ошол органдарыбыздан эң көп энергияны жеген биздин мээбиз экен да. Потому что биз ойлонобуз, негативге чөгөбүз, ар кандай кыжалачылык проблемаларды ойлоп отуруп, бүт денебиздеги энергиянын баардыгын эле мээ жок кылып салат экен, жеп салат экен да. Ошондуктан аябай сонун техникалар бар, булардын баарын аткарып жатып, биз өзүбүз менен өзүбүз таанышабыз. Внутренний ребенокду биз кадимкиде аяктырып алабыз. Аны биз мындай мээримдүү апа, өзүбүз апа болуп караганга аракет кылабыз. Көпчүлүк айымдардын түшүнүгү боюнча, мисалы апа терапиясын аткарса, алар мынтип күтөт да, мен апа терапиясын аткарсам, апам менден кечирим сурайт дейт да. Даже сиз күйөөңүздүн үстүнөн иштесеңиз дагы, мисалы күйөөңүз үчүн бир курска жазылдыңыз, күйөөңүздү өзгөртөм деп бир курска жазылдыңыз, күйөөңүз эч качан өзгөрбөйт. Өзгөрүшү мүмкүн, бир аз мындай кайра эле ошол абалда. Эмне үчүн? Потому что башка бирөөлөрдү өзгөртө албайбыз, бирок биз өзүбүздүн ичибиздеги, эгер күйөөңүздү өзгөрткүңүз келсе, өзүңүздүн ичиңиздеги внутренний мужчина деген биздин субличность бар. Мына ошол субличностьти өзгөртүш керек. Балким сиз өзүңүздүн внутренний мужчина деген образыңызды, субличностьти кабыл алгыңыз келбей атат. Эмнеге дегенде, балким кичинекей кезиңизде сизде эркектерге карата кандайдыр бир негативный опыттар калып кеткендир. Ошон үчүн качан сиз внутренний мужчина деген субличностьңизди кабыл алган кезде, сиз аябай көптөгөн акчалар таап баштайсыз, эркектерди мынтип любой ишиңизди бүтүргөнгө колдонуп баштай салат. Колдонуп дегенде жаман ойлобоңуздар. Алар сиздин айтканыңызды кылып баштайт. Мисалы, обычный суу ичким келип атат десеңиз дагы азыр алып келип берем, сразу алып келип берет. Бул жерде бизде баягы бир эркек бир жөнөкөй эле жакшы мамиле кылып койсо, сразу бизди жаман ойлоп кетишет го. Жок. Сиз таанышпы, тааныш эмеспи, даже көчөдө баратканыңызда дагы, эгерде сиздин ичиңиздеги внутренний мужчина деген кабыл алып, ошонун үстүнөн иштеп баштасаңыз, көчөдө бараткан эркектер дагы сизди ушунчалык уважать этип баштайт. Эме жок да, уруш жок да. Вот, ошондуктан бул жерде иштей турган аябай сонун эмелер көп. Бул боюнча мен азыр аябай сонун гипносеанстарды даярдап жатамын. Эми кайрадан темабызга кайрылып келебиз. Биздин ичибиздеги наристелер деп коем, бир эле наристе бар, эркектердин ичинде мальчик, биздин ичибизде девочка бар. Биз көпчүлүк мынтип ойлонуп отуруп, эркектер деген мальчик бойдон калып кеткен, бул жаш бала өсө элек дей беребиз. Жаш балага жаш кыз эле бирдей эле эме болот. Мисалы, мен өзүм жаш кыз болсом, мальчик бойдон өспөй калган, психологиялык жактан өспөй калган балага убагында турмушка чыккан болбой калып, мен да жаш өспөй калганмын психологиям. Ал дагы мальчик бойдон, мен да девочка бойдон, бири-бирибизди түшүнбөй только талап кыла берчүбүз, сен мага кыл деп талап кылып отуруп, эки жакка кеттик. Азыркы отношения бизде бири-бирибизден талап кылбайбыз, только беребиз. Анткени баягы уже взрослый позицияга өткөндө сен вообще талап кылбайсың, только бересиң, колуңу берген сайын сүйүнөсүң, кайра бергиң келип баштайт. Ошон үчүн биздин ичибиздеги кичинекей наристе ойногусу келет, жашоону аябай мындай оюн күлкү менен, ыр бий менен, мындай шаңдуу, яркий кылып өткөргүсү келет. Бирок ал нерсеге уруксат бербеген биздин ичибиздеги внутренний родитель деген образ, сырттагы эме ата энеңиз жөнүндө айтып аткан жокмун, сиздин ичиңиздеги ата эне. Эркектердин ичиндеги ата, биздин ичибизде апа. Мына көпчүлүгүбүздүн ичибизде идеалдуу, мээримдүү апанын образы жашабайт. Көпчүлүгүбүздүн ичинде өгөй апа жашайт. Ал өгөй апа бизди басынтат, бизди критика кылат, бизди ар кандай жаман сөздөр менен самооценкабызды түшүрөт, бирөөлөрдүн астында да салыштырат. Айтор өзүңүздөр мына уже эме кылып түшүнүп атсаңыздар керек, Эми демек биздин ички наристебизге эч кандай акчанын кереги жок, алар только ойноп күлгөн сайын ошончолук акчалар келет, канчалык душабызга жакын да. Ал эми акчаларды биздин акчаларыбызга ошол биздин ичибиздеги взрослый образ деген жооп берет. Взрослый образ. Сен ошол взрослый образ менен внутренний ребенок экөө бирге мындай тил табышып,
мисалы мен өзүмдүн ичимде кичинекей кыз бар, ошол эле учурда чоң Толкунайдын образда жашайт. Аябай бир нерсе каалап, ошол нерсени мен жетишим керек деп отурганда мен өзүмдү өзүм кадимкидей сүйөм, өзүмдү өзүм эркелетем, переживать этпе, бул нерсе баардыгы өтүп кетет. Как будто мен баягы проработка деп коем, гипносеанс жасап жатканда мен кадимкидей мысленно, визуально өзүм эки образ турат. Ошол эки образ менен сүйлөшүү, разговор болот да. Бир образ чоң Толкунайдын образы, экинчи образ Толкунайдын 5 жаштагы образы. Экөө кадимкидей бири-бирин мен сени аяшым керек, мен сени защит этем, мен сени абайлайм, мен сени сактайм, мен сени эч кимге капа кылдырып койбойм. Ушул сыяктуу сөздөрдү айттырып, анан каалаганча ойно, мен сага уруксат берем деп өзүмө өзүм ушундай проработка жасайм да. Бирок өзүң жасаганга караганда албетте баягы опытный психологдор, наставниктер жасаткан өтө сонун болот, потому что менин жашоомдун эмеси шарты бир аз башкача. Ал жерде проблемага жараша эме түзүлөт да, техника түзүлөт. Ал эми сиздики мисалы угуп олтуруп, ошого жараша техника түзүлөт экен да. Мен ойлогом, баардык эле техникалар бирдей баарын эле бериле берет турбайбы? Эмне үчүн кимдир бирөө иштейт, анда кимдир бирөө иштебей калат. Ойлонуп көрсөм, групповой өткөн башка экен по-любому, а бул жакта мындай лично, индивидуально катышып сүйлөшкөн башка экен да. Ал жерде сен уже сүйлөшүп, сырташып, бүт баардык жашооңдогу проблемалардын баарын айтканда, ошого жараша уже кадимкидей мындай слой болуп туруп техника түзүлүп калат экен дагы. Опытный наставник, психолог, психотерапевт ошол нерсеге жараша акырындан барып сенин психикаңды мындай слой менен иштеп кетирет. Биринчиси детский позиция, андан кийин подростковый кезиң, андан кийин чоңойгон кезиң ушинтип кетирет. Ушинтип аяктырат да. Эми караңыздар. Демек, биздин ичибиздеги наристеге акчанын кереги жок, ага только оюн, зоок, күлкү, тамаша, яркий жизнь, праздник ушундай болсо болду. Мына ошондо биздин ичибиздеги взрослый деген позиция жакшы акчаларды иштеп баштайт экен. Эми бул маалыматтарды каяктан алгансың, кантип эме кылгансың дешиңиздер мүмкүн. Карл Густав Юнг, кааласаңыздар ошонун китептерин алыңыздар. Кааласаңыздар, Эрик Бьорн деген аябай күчтүү эме бар. Короче, бул жерде толтура биз жөнүндө маалыматтар. Сырттан караганда обычный адамсың, а бирок ичиңе, сенин психикаңа уже глубоко өзүң погружение кыла берсең, кадимкидей сен өзүң менен таанышасың да. Мисалы, биздин катачылыгыбыз караңыздар. Биз жолдошубуз менен башында сүйлөшүп, көпчүлүк биздеги кыздар мындай го. Башында мен 1-2 жолу эле сүйлөшүп, анан турмушка чыга алгам, мен жакшы эле деп ойлогом, анан турмушка чыккандан кийин характери чыгып баштады, жаман адаттарын көрсөтүп баштады деп айтышат, потому что таанышпастан туруп эле турмушка чыга аласың да, таанышып уже турмуш куруп, алалы болуп, ответственность моюнга алган кезде только характериң бири-бириңе мындай доказать этип, показать этип, бири-бириңе уруш талаш менен жашаганга мажбур болуп баштайсың. Эмне үчүн? Потому что сен аны тааныган жоксуң. Эмне үчүн аны тааный албадың? Потому что сен өзүңдү тааный алган жоксуң. А өзүңдү кантип таанышабыз? Мен өзүмдү тааныгым келет, өзүмдү тапкым келет. Өзүмдү тапкым келет деген суроого биринчи кезекте мен мынтип эме кылат элем. Сен өзүңдү кайсы жерде жоготконсуң? Бала кезиңдеби же подростковый кезиңдеби же турмушка чыккан кезде өзүңдү жоготтуңбу? Экинчиси, мен өзүмдү таанышкым келет. Сен өзүң менен таанышышуң. Мисалы, биз бирөө менен тааныша турган болсок, атың ким? Мен атым ушундай. Кайсы жерде иштейсиң? Эмне жумуш кыласың? Кандай бизнесиң бар? Эмнеге кызыгасың, кандай тамактарды жакшы көрөсүң? Ушул сыяктуу обычный бул жака барып эс алып келген, менде ушундай машина бар, ушундай үй бар, менин үйүм ушунча комната деп баардыгын айтып, өзүбүздүн ким экенин, социальный статусубузду көрсөтөбүз. Ал эми өзүң менен өзүң таанышууда, мисалы, сенин чыныгы лицоң кандай? Сен балким кимдир бирөө, буну каалаганча издевать этсе боло берет, буну каалаганда шылдыңдаса боло берет, бул деген мындай да, бул деген былчыр да, мисалы, кайненелер болушу мүмкүн, же болбосо коллективде болот го, кимдир бирөөнүн басын таап, муну каалагандай мамиле кылсаң боло берет деп тоготпошу мүмкүн. Баягы адам өзүн тааныбаганын тааныбайт да, деп коркуп жүрө берет да, потому что бала кезинде басын көндүрүп койгон. А эгерде өзүн тааныган адам болсо, өзүнүн эч ким билбеген экинчи субличностун ойготот. Мындайча айтканда, стерва, капризный. Сразу ойготот, өзүнүн лишний границасын сразу коргойт, защитит этет өзүн. И болду, ага эч ким эч кандай жаман мамиле кыла албайт. Ошондуктан сен 200 экенсиң, сен 500 экенсиң деген сөздөрдү окуганда, мен 500 эмесмин, мен даже ичимде 1000 деген жүздөр бар. Мен ошону изучать этип атам. Ушинтип айтышыңыздар керек. Кичинекей жүзүбүз бар, кичинекей наристебиз, биз өзүгө жаккан адамдын жанында жаш кыздардай, жаш баладай болуп эркелеп кетебиз. Кээде туруп өзүбүздү как
миллионер катарында мисалы акча табууну кааласаңыздар внутренний миллионер деген субличность бар. Анан кээ бирке мисалы аялдарды эркектер капа кылган болсо кадимкидей мындай ведьмага айланып калат го, өч алгысы келип ушунчалык жаман сөздөрдү айткысы келип мындай жамандык жасагысы келип кетет го. Ошол учурда ар бир аялдын ичинде внутренний ведьма деген субличность ойгонуп баштайт. Короче, бул нерселерди эмне үчүн айтып жатам? Ички наристе жана акча деп жатканда просто мен сиздерге субличность жөнүндө жаңы маалымат бергим келди, потому что бул нерсе мен акыркы 3 айдан берки менин жашоомдо жаңы ачылыш болду. Эми ойлонуп көрдүм, бардык айымдар мага кайрылып атканда мынтет да кыздар. Мен ойлорумду вообще башкара албай атам. Мен ойлорумду негативден кутула албай атам. Мен деген кече жакында мына дайректте дагы бирөө жазып атат. Мен шизофрения менен ооруп атам. Короче, мен уйкусуздук менен кыйналып атам. Депрессиядамын, мен ушундай мындай. Бул жерде ойлорду жайына койгулачы. Каалаганча ойлогонго өзүңөргө уруксат бергиле. Ойлорду эч ким башкара албайт, эч ким просто ойлорго биз байкоо жүргүзө алабыз. Эгерде сизде кандайдыр бир негатив ойлор жаралып жаткан болсо, сиз ага байкоо жүргүзүп отуруп, бул ойлор каяктан келип атат? Ошол нерсеге сиз маани беришиңиз керек. Жок, мен ойлобойм деп канчалык эме кылган сайын, тоскоолдук кылган сайын ошончолук сизди коркута берет, потому что биздин разум ушунчалык биз жөнүндө биздин алсыз жактарыбызды билет дагы, ошого жараша мамиле кылып баштайт. Биздин разум, биздин акылыбыз, биздин логикабыз. Бул жана 6 жумалык курста айткандай великий обманщик. Бизди өтө алдайт, бизди жашоодо любой эмеге тупикке алып барган ошол биздин разум. Ошон үчүн аялдарды акылдуу боло бербе деп айтабыз го, акылга ишенбестен, наоборот, чувство, эмоция, сезимдерге ишениш керек деп. Эми кайрадан темабызга келе турган болсок, кыздар, ички наристе. Мен өзүмдүн эң биринчи тапкан акчамды студент кезде тапканмын. Айткандай 14 жашымда апам ата-энем мындай эмгекчил болгула, бир жерде мынтип жөн олтурбастан аябай катуу иштеп, мындай өзүңөргө тың болгула деп ушуну көп эмелерди айткан менин кулагыма кирип калганда бир жерде тура албайчумун да. Анан биринчи курста 9 базасында 14 жашымда Ошто Араванскийде бир аябай бай семья бар. Алардын где-то бир 7-8 квартирасы бар экен дагы. Ал жерде уборка кылыш керек болуп калып. Ошондо мен биринчи тапкан акчам 200 сом. Ошол 200 сомго мен балмуздак сатып алгам да. Караңыздар, мен сиздерге инсайт бергим келип атат. Инсайт эмес, бул мендеги инсайт сиздерге аутсайт болуп саналат. Мен ошол балмуздакты сатып алгам. Где-то бир 10 сомдук балмуздак сатып алгам, калган 190 сомду чөнтөгүмө салдым дагы. Ошол балмуздакты жеп отурам да, ошто парктын четинде отурам. Ошондон өзүм менен өзүм сүйлөшүп отуруп, ойлонуп отуруп, адамдар басып баратат. Ар кимиси өздөрү менен өздөрү. Ошол учурда мен өзүм менен өзүм сүйлөшүп отуруп, балмуздакты рахаттан жеп атам десеңиздер, ушунчалык вкусный, ушунчалык, эми өзүмдүн мен этим алганмын да. Ушунчалык даамдуу, ушунчалык ширин, баягы мурда апамдар алып берсе, атамдар алып берсе, мен маани берчү эмесмин балмуздактын эмесине, даамыначы. Көрүндү дагы. Ошондон баштап, караңыздар, мен ошондо баягы ички наристемди ушунчалык эркелеткен экенмин да. Мынайки, мен сага акча таптым, мен сага балмуздак сатып алып бердим депчи. Ошондон баштап акча тапканга аябай киришип баштадым мен. Мен үчүн акча табыш мындай азартка айланды. Эмне үчүн? Только шириндиктерди сатып алыш үчүн. Шириндиктерди сатып алып жеш үчүн гана акча таап баштадым да. Канчалык ошо шириндиктерди көп жегим келген сайын ошончолук көп акча тапкым келчү. Ошол учурда, демек, биздин акча табышыбызга бир мындай позитивный, бир кандайдыр бир чувство эме болуш керек экен, бизге түрткү болуш керек экен да. Каяктагында кредит төлөш керек же да бир нерсе эмес. Кандайдыр бир, мисалы, балаңыздын күлкүсү, ой, мен ушу балам үчүн бир мындай сонун апа болоюнчу, ушу балам үчүн мен иштейинчи деген образда иштегенде, уже сиздин ичиңиздеги балаңыз үчүн акча таап атпайсызбы? Бул жерде сиз өзүңүздүн внутренний ребенок, өзүңүздүн ичиңиздеги кичинекей кызга кайрылып жатканыңыздын белгиси да. Ошондуктан
ар бирибизде мындай акча тапканга кандайдыр бир позитивдүү жагымдуу бир сезимдер болсо мына ошондо сонун акчалар табат экенбиз. Ошондуктан биздин ички наристебизди ар кимибиз өз алдынча камкор. Сиздин ички наристеңизди эч ким мындай бирөө камкордук алганга милдеттүү эмес. Ар кимибиз өзүбүз карашыбыз керек. Мына ошол ички наристебизди качан камкордукка алып, керектүү нерсесин алып берип, аны укканды үйрөнсөк, так азыр мен эмне жегим келип атат. Эми кичинекей наристелерди билесиңер да, эмне жейт ал? Ойногусу келет, бийлегиси келет, күлгүсү келет, бир нерсе жегиси келет, шириндиктерди жегиси келет. Ошол нерсеге мисалы мен шоколад көп жейм. Шоколад мен азыр эмне жегим келип атат? Шоколад жейм. Мен азыр шоколад алып келем деп шоколадты жейм, өзүм ушунчалык сонун даамдуу шоколад дейм дагы. Ошончолук мен баягы өзүмдүн ичимдеги наристени, кичинекей кызды камкордугума алып, анын көзүнө караган сайын, керектүү нерсесин берген сайын, ал ошончолук дагы акча тапчы деп баштайт да. Дагы акча тапчы, дагы шириндик жейли депчи. Көрдүңүздөрбү? Уже сиздерге мындай естественный энергия, натуральный энергия деп коеюн. Мындай искусственный эмес, кимдир бирөөлөр давай тур, сен кылышың керек деп эмес, айтса туруп иштебестен, өзүңдүн ичиңде уже өзүңдөн чыккан энергия, өзүңдүн ичиңдеги баягы внутренний мотиватор деген моментально ойгонот. Өзүңө өзүң мотивация берип атасың бул жерде. Мен ради ошол ичимдеги наристе үчүн, өзүм үчүн да, өзүм үчүн мен бир нерсе кылышым керек. Анан көпчүлүк айымдар мисалы өздөрүн эмне үчүн жаман көрөт? Потому что өзүңдүн 5 жаштагы образыңды элестетчи, анымды кучактап сүйлесең мен эч кандай жылуулук сезбей атам деп айтышат да. Буларды ошол аябай басынтып, чүнчүтүп, жек көрүп, өзүн өзү мындай эме болуп салышканда кичинекей кезиндечи, аны акырындан эркелетип, булар мына ошол процессти терапия деп атайт. Мына ошол чувствону алып келиш үчүн терапия деп атайт. Эмне үчүн көп акчалар таап жатканда, бизнес кылып жатканда, только эле ойлорду контролдоо бул вообще бул билбейм, мен эч ишенгим келбейт. Мен даже балким кимдир бирөөлөр иштейт, бирок мен вообще маани бербейм. Акча таап баштаганда, бизнес жасап баштаганда, же кандайдыр бир эмелерди жасап баштаганда обязательно бизге чувство керек экен да. Эгерде сен өзүңдү не то чувствовать эттиңби, все болду, токтотушуң керек. Ал жерде негатив ойлоруң дагы эчтеке кыла албайт. Психотерапиянын же болбосо жан дүйнөнү терапиядан өткөрүүнүн эң башкы максаты мына ошол акча таба турган чувствону ойготуу. Кайсы жерде өзүңдү жакшы сезип атасың, демек ошол жерде акча табасың. Жөн эле мындай өзүң колуңа жактырбаган нерсең, жан дүйнөң каалабаган нерсеге барып деле өзүңдү кыйнап акча таап, өзүңдүн баягы ойлоруңа каршы, сезимдериңе каршы, жан дүйнөңө каршы кылбастан, терапиянын, жан дүйнөнү терапия кылуудагы максат чувствону просто ойготуу. Ошол чувствону, бул знакомый чувство, баарыбызда бар болгону бул чувство блокировка болуп калган. Мисалы байкайсыздарбы, мендеги сиздерге мындай пример катарында айтайын, балким сиздерде да ушундай дежавю болуп калышы мүмкүн. Жаз келген учурда, март, апрель учурунда менде эмнегедир мындай айлыга барып, асманды карап, талааларды мындай карасаң, кадимкидей бир нерсе мындай мени алып учкандай болот да, өзүнчө эле мындай бакы сезимдерди айта албайсың да. Ушунчалык эркиндик, учкуң келет, сен таптакыр башка адамсың. Бир нерсени элестетет, бир нерсени эстетет, бирок эстей албайсың да. Ошол учурда, мына ошол чувствага түшкөн учурда адам кадимкидей ичиндеги негатив ойлор, травмалар, бүт бардык сопротивление, оорулардын бардыгы моментально жоголот. Мисалы, больницага терапияга жатканда деле сен өзүңдүн денеңдеги ооруларды айыктырат, бул жерде жан дүйнөнү дагы айыктыруу, бул терапиядан өткөрүп, ошол жан дүйнөңдү мындай жашоону чувствовать этип жашаттыра турган көнүгүүлөрдү кылышат да. Ушунчалык мага жакты. 2020 бери кылып келатам, потому что мендей билбейм, мендей жертва, мендей спасатель аял жок болсо керек. Мен гороскопум боюнча девамын, девалар бүт бардык нерсени контроль кылып, бардыгын спасать этип, бардыгын жардам берип, бардыгын эле мындай чуркай берет го. Бардыгын идеально кылганга аракет кылып элечи. Ошондуктан мен өзүмдү ушундай бир прошлый жашоодо аябай көп эле мен жоготуп алгам да, ар кимди куткарып, ар кимди эме кылыпчы. Вот.
Эми ошол ички наристеңизге ошол акча табыш үчүн, демек ошол ички наристеңиз эмнени жактырат, эмнени сүйөт, мына ошол чувствону алып келиш керек экен. Түшүндүңүздөр ошону? Бул нерсени как эме катарында, жаңылык катарында жазып деле алсаңыздар болот. Ошонун үстүнөн анализ жүргүзүп, так, менин ички наристем, менин ичимдеги 5 жаштагы кичинекей, там бул жерде кимиңиздердин атыңыздарды айтсам болот, Азиза деп коем. Менин ичимдеги кичинекей Азиза эмнени каалап атат азыр, азыр эмнени каалап атат? Азыр, мисалы, биз 5 жылдык каалоону, 10 жылдык каалоону түзүп алып эле күтүп, режим ожиданияда жашай бере турган адатыбыз бар да. Бир күн бактылуу болуп кетем, балдарым чоңойсо бактылуу болом, үйлөнсө бактылуу болом, келин алсам бактылуу болом деп коюп, жашоону эртеңки күнгө өткөрүп жүрө беребиз. Качан биз ички наристебизге көңүл буруп караганда, настоящий моментке кайрылып келебиз. Настоящий момент менен жашап баштайбыз. Так, балаңыз болсо деле, үй бүлөңүз болсо деле, жашооңуз жакшы эмес болсо деле, азыркы учурда мен эмнени каалап жатам? Мага ишениңиз, сиздин ички эмеңизге, 5 жаштагы образыңызга, кичинекей кызыңызга, ичиңиздеги анчалык роскоштун кереги жок, анчалык көп нерсенин кереги жок. Ойногусу келип аткандыр, балким бийлегиси келип аткандыр, балким эркелегиси келип аткандыр, күйөөңөрдөн албаган вниманияны. Эмне үчүн күйөөң мага көңүл бурбайт деп айтасың? Потому что сиз ошол өзүңөрдүн ичиңизде кичинекей кызга өзүңөр көңүл бургула. Ошондо силер бирөөлөрдүн көңүл бурусуна, бирөөлөрдүн мээримине вообще муктаж болбой каласыңар. Эми билесиздерби? Азыр биз адамдар баарыбыз мына жер бетинде жаралган адамдардын баардыгы, мен ушунда аябай сонун эме, бул баягы религиозный эме деп коет, өзүнчө бир дагы группага эме болгом. Ал жерде ар түрдүү диндеги мусулмандар бар, христиандар бар, католиктер, короче, аралаш диндегилер просто дин боюнча өздөрүнчө эмелерин талкуулашат да ал жерде группадачы. Эми караңыздар, бул жер бетиндеги жашап жаткан адамдардын баардыгын ийгиликке жеткендер дагы, олигархтар деле, чиновниктер деле, бүт баардыгы мына ошол жан дүйнөсү жарадар адамдар экенбиз да. Баарыбыздын жан дүйнөбүз жарадар экен. Мына ошол жан дүйнөбүздүн жаратын сырттагы бир нерсеге жетүү менен жаап келатат экенбиз, үстүнчү ошону катып келатат экенбиз да. Ошон үчүн кээ бирки адамдар ошончо байлыкка жеткенден кийин деле эч кандай мындай бактылуу болбодум, ушул байлыктан да эчтеке чувствовать этпедим деп кинолордо көрсөтүп калат го. Аларды эмне себептен көрсөтөт? Потому что ал өзүнүн душасындагы кандайдыр бир болду ушул байлык менен эме болуп келди да, жаап келди. Ошон үчүн биздин максат эмнеден жан дүйнөң жараланса, ар кимибиздин жан дүйнөбүз ар нерседен жараланган, ар кимдики ар кандай. Кимдир бирөө мисалы үчүн менин күйөөм жан дүйнөмдү жаралады дешиңиз мүмкүн, негизи вообще башка жакта жатышы мүмкүн да ошол жан дүйнөңүздүн жаратычы. Биздин максат эмнеден сенин жан дүйнөң жараланса, ошондон айыгып, мени көңүл бурбоңуздар, мына ошол нерседен айыгып, бошонсоң гана сенин жолуң ачылат экен да. Мен ушул нерсени байкадым, потому что мен мурда даже мен сүйлөй алчу эмесмин. Себеби биздин үй бүлөлүк иерархияда биздин атабыз тараптан, апабыз тараптан туугандар баардыгы кичинекей кезибизде чоңдорго эркелеп сүйлөсөк деле жонтур сүйлөбө, чоңдорго аралашпа, сүйлөтпөй, мектепке барганда дагы ашыкча сүйлөтпөй, бир нерсе сүйлөсөң мугалимдер басынтып, короче ушундай бир эмеде, басынтуу эмеде чоңойгонбуз да баарыбызчы, маани бербей жүрө бергенбиз өзүбүз деле. Мына ошол басынтуулардан, мына ошол жан дүйнөңдөгү жараттардан бошонгондон кийин анан жолуң ачылат экен. Мындайча айтканда жеңилдейт экенсиң. Даже сен проблема болуп атса дагы сенин жашооңдо жеңил эле өтөт экенсиң да. Катып калгандар, жан дүйнөсү жараланып, ушунчалык баягы таш болуп катып калгандар бар го, эчтекени чувствовать этпей атам, мен эч нерсени сезбей атам. Даже практика учурунда, мисалы, гипнотерапия жасап жатканда мен эч нерсени көрбөй атам, эч нерсени чувствовать этпей атам, мен эч нерсени байкабай атам. Мына ушулардын баардыгы психотерапияда толстой кожа деп коет да, булардын кожасы катып калган уже. Эти баягы проблемаларды алый берип, проблемаларга жол берип, жашоодо ар кандай урунду боло берип, урунду согунду боло берип, эмеси мына кожасы катып калган да. Ошон үчүн эчтекени чувствовать этпей калган. Булар жакшы нерсени дагы, жаман нерсени дагы уже айырмасын деле билбей калган да. Булар эмне болсо деле айла жок, унчукпай жүрүп, темир, мындай аялдарды айта турабыз, темир катын деп коебуз го, ошол сыяктуу. Булар эгерде жашоодо аябай оор проблемалар келген болсо, элестетиңиздер. Таш, мисалы,
сен таш болуп катып калдың. Проблема келген болсо сага улам урула берет, сен телоң эле кыйын болот. А эгерде сен өзүң жан дүйнөңдөгү проблемалардан кутулган учурда, бала кезде травмалардан, мына ушул сыяктуу субличностьтер деп айтып жатпайбы, ошолордун баардыгын терапиядан өткөрүп, ушунчалык жеңилдеп, же болбосо жан дүйнөң эмнеден жаралганса ошондон бошонуп айыктырып алгандан кийин сен кадимкидей мындай жеп-жеңил энергия сыяктуу, мындай суу сыяктуу эле болуп калат экенсиң. Проблема келсе дагы аны оңой эле өзүңдөн өткөрөсүң да. Через себя өзүңдөн оңой эле өткөрөсүң. Ооба, больно болот, бирок оңой эле өтүп кетет. Мурдагыдай проблема менен жармашып бир жерде отуруп калбайсың. Ошон үчүн мен ушул нерсеге, ушундай чечимге келдим. Кимдир бирөөнүн берген кеңеши, же болбосо баардык адамдарды бир азыркы учурда мисалы бир цифрага эме болуп атышат, бул шестерка, семерка деп, же болбосо баардык адамдарга бирдей эле кеңеш берип коет. Күйөөңөрдү ушундай кыла, мындай кыла деп коет. Кимдир бирөөгө ошондой кылган мамиле жагат, кимдир бирөөнө жакпай калат. Ошон үчүн кимдир бирөөнүн берген кеңеши жашоодо баардыгына эле иштебешине менин көзүм жетти. Эмне үчүн? Потому что бизди Кудайым ушунчалык уникальный кылып жараткан экен. Вообще сага бере турган кеңеш сен менен лично сүйлөшүш керек ал үчүн. Сенин жашоо шартыңды барып көрүш керек, жашаш керек, анан карап туруп, сен токтоп тур, сен ушундай кыл депчи. Ошон үчүн мен курстада, мисалы, акыркы группада, Леди 18+ дагы группада Zoom'га эмеге катышканда, ар бирин айтам да, эмне проблема болуп атат. Сен буюң ушундай кыл. Сендечи ситуациясын угам, сен ушундай кыл, ушундай кыласың, мындай кыласың. Бул нерселерди мен дагы бир эме катарында айтып өтөйүн. Мен дагы бир жолу айтам, аялдар тараптамын. Мындай окшош кеңештер эч кимге иштебейт, даже техникалар дагы эч кимге иштебейт. Бирөөгө кимдир бирөөгө иштейт арасында, бирок баарын эле иштей бербейт. 5 убакыт намаз окуган, аябай даваттарды калтырбаган бир семья келинчеги күйөөсүнөн жашырынып менин индивидуальный консультацияма жазылды да. Бир топ убакыт болуп калды бул нерсеге. Анан ошондо айтат, жаш турмушка чыккан, уже 7 туруп койгон да. Азыр канча 26-27 болуш керек. Ишенесизби дейт, мен үйдө дагы тамак жасап жатканда дагы эчтекени көрсөтпө, чачымды көрсөтпө, шайтан кирип алат. Тамак жасап жатканда вообще шайтан жолугуш керек, ошон үчүн полностью беттеринди жаап алып, ушунчалык баягы эмеге кирип кеткен да. Ашыкча запрет, үйдө дагы кенен жүрө албайм. Бир нерсе кылып атсам да бул туура эмес, буну жасасам да бул туура эмес, кылба деп ушундай запреттерди кое берет депчи. Анан ал менен сүйлөшүп көрдүм. Ал кыз уже мындай өткөл курагында подростковый кезинде эми ачылып ушунчалык гормондор эме болуп келаткан кезде турмушка чыкты дагы. Ошол подростковый кезин жашаган эмес да, сразу турмушка чыгып кетип калган, жапжаш элечи. Ошон үчүн ал ушунча баланын төрөсү дагы эмнегедир эле мындай эркин жашагысы келет, бойдук болгусу келет. Аны менден башка эч кимге айта албайт да. Мен аны аябай прекрасно түшүнөм. Аны башка бирөөгө айткан болсо, ой сен бузулуп кетип ушинтип жүрөсүң, семья кылыш керек, бала кылыш керек, аны кайра басынтып салышы мүмкүн. Мен бул нерсени прекрасно түшүнөм, өтө сонун түшүнөм. Анан мен ага ойлонуп отурдум дагы, ошол өзүнүн жашоосуна жараша кеңеш бердим. Бул кандай кеңеш? Мен ага айттым, жолдошуң иштейби? Ооба иштейт. Анда сен бүгүндөн баштап жолдошуң эчтекеден мындай эме кылбайт экен да, акчадан без проблем, алып кел деген алып келет экен, акча бер десең берет экен, баардык нерсени запрет кылып берет экен да, магазинге өзүң чыкпа, өзүм алып келем, өзүм кылып берем депчи. Анда бүгүндөн баштап күн сайын келгенде ушунчалык жактырбай атсаң дагы, ушунчалык жек көрүп атсаң дагы, күн сайын келген сайын акча аласың, акча чогултасың. 3 айдын ичинде, уже 3-4 айдын ичинде 90 миңдей акча чогулттук. Караңыздар. 90 миңдик баягы өзүн өзү сүйүнөт. Бул жапжаш кыз да 5-6-ны 7-ни төрөп койсо дагы бул уже мындай психологиясы өсө элек. Бизде мына денеси өссө эле болду, турмушка бериш керек, бул мынтип кеткен, тигип кетет деп кыздарды баягы психологиялык жактан жетилелегиле берип коет дагы. Баягылар өздөрүнүн өздөрү депрессия боло берет, жан дүйнөсү бир башка жашоону каалай берет. Эмне үчүн? Потому что бала кезинде дагы, подростковый кезинде дагы булар жашабады, ошол этапты проживать этпеди, этпестен туруп эле аттап өтүп кетти башка эмегечи. Ошон үчүн мисалы кээ бирки мисалы 40тан ашкан, азыр өзүбүздүн эмеде деле жүрөт.
атактууларды башка мамлекеттердин эле 40-тан ашып калабы, 50-ден ашып калабы өздөрүнүн баягы подростковый кыздарды алып жүрүп, кичинекей жаш кыздарда кийинип, мындай манералары баскан тургандарын эмне үчүн андай? Потому что алар подростковый кезде ошол мектепти бүткөндөн кийинки жашоодо жашай алган эмес, кандайдыр бир оор окуяга кабылгандыр, кандайдыр бир проблема болгондур, кандайдыр бир ситуацияларга кабылгандыр, ошол учурда мындай эркин жашай алган эмес дагы, аттап өтүп кеткен да, ошол кыйналып өтүп кеткен дагы, ошол жашоону кумсай берет, жан дүйнөсү ошол жака. Качан жан дүйнөсү ошол жашоону толук кандуу жашап өткөндөн кийин болду. Эми дейт да, уже мындай өзүнүн бул кайрадан өзүнүн настоящий биологический возрастына келет да. Ошондуктан бул жерде биз билбеген көптөгөн маалыматтар бар. Муну бир гана мындай только ойлоруңду башкар, ойлоруңду мындай кылышың керек, только жакшы ойлошуң керек деп өзүңөрдү запрет кылбагыла. Жаман ойлогонго мен колуман келет, жаман ойлой алам, эчтеке болбойт жаман ойлосом. Мен кааласам жаман ойлойм, кааласам жакшы ойлойм, бул менин өзүмдүн тандоомдо деп ситуацияны отпускать этип келе дагы өзүңөрдүн ичиңердеги субличностьтор менен иштеп баштагыла. Потому что мен байкадым, жолдошумдун жанында мен башка адаммын, сиздердин жаныңыздарда мен башка адаммын, анан дагы менин деле өзүмдүн душмандарым бар, душмандарымдын астында аябай мен өзүм жактырбаган характерлер чыгып кетет, ушунчалык чөт характерлер чыгып кетет. Эмне үчүн мындаймын? Эмне үчүн мен ушундай болуп калдым? Эмнеге мен ага жакшы сүйлөйм, буга жакшы сүйлөй албайм? Потому что биздин ичибиздеги субличностторго биз тыюу сала албайт экенбиз да. Аны биз ойлойбуз, сен өзүң кандай болсоң, мен да ошондой мамиле кылам да деп коюп жүрө берет экенбиз да, ойлорубузга шылтапчы. Жок. Биз ичибиздеги субличносттор аркылуу кыздар кала берсе, ошол биздин ичибиздеги лучшая версия деген образды өстүрүп туруп, өзүбүздүн жашообузду өзгөртүп алсак болот экен. Мен дайыма айылда аябай кыйналып, ушундай мурдагы жашоомдо кыйналып жүргөн кездерде, кыйналып жүрсөм деле мен өзүмдүн ичимдеги мындай азыркы образымды постоянно элестете берчүмүн да. Эркин, каалаган учурда турат, каалаган учурда ойгонот, тамак жасаш керек, баланы караш керек, тиги ишти кылыш керек, муну кылыш керек деген проблема жок. Бардыгы мени түшүнсө, мени туура кабыл алса, ар ким өзүнүн кызматын, өзүнүн муктаждыгын өзү аткарса, мени эле карап отура бербесе деп ушундай мечтать этчүмүн да, ушундай жашоону каалап, только мен өзүм кам көрүшүм керек. Бул эгоисттик эмес, бул просто өзүңдү аягандык, өзүңдү сүйгөндүк, өзүңдү мындай баалаңа арнагандык да. Ошол нерселерди эме кылганда өзүмдүн ичимдеги ошол образды мен өстүрө бериптирмин, өзүм билбеген абалда ошол нерсе келип турдум да, ойлонуп карасам, действительно менде жашоомдо канча сфера болсо, бардыгында эле свобода бар экен да. Менде финансы жакта мага эч ким киреше албайт. Акчаң гана каяка иштетип атасың, эмне кылып атасың, мындан эмне ал, эч ким мага киреше албайт. Отношениядан дагы каяка барасың, эмне кыласың, барбай эле койчу, тигини кылбачы, андай нерсе жок. Сен келинсиң, сен мынтишиң керек деген запреттер жок. Бардык жактан уже менде свобода чыгып турду. Эмне үчүн? Потому что мен ошол жан дүйнөмдөгү мени оорлоштуруп жаткан тарынчак, обиженный внутренний ребенокту эмесин өзгөртүп турмун. Ичимдеги внутренний родитель дегенди өзгөрткөнүм үчүн мен кызымды ушунчалык кызымы идеальный апа болуп келатам. Мурда мен жаш кезимде төрөгөн учурда мен бул нерселерди билген эмесмин дагы. Балама бир топ эле травмаларды жүктөп койгон. Ал нерседен запрет кылып, урушуп, кагып, силкип, мен билбестиктен кылган бул нерселерди, атайын кылган эмес. Потому что ал учурда мага өзү негизи мага апа керек болчу. Мени кимдир бирөө камкордугуна алып, мага жол көрсөтө турган кимдир бирөө болушун каалайт элем. Мен өзүм ошол нерсени кыла албаган үчүн мындай катуу переживать этип кетет элем дагы, анан чыдабай кеткем да, баламды урушуп салат элем. Азыр уже баламды дагы ошол терапиядан өткөрүп, акырын өз алдынча акча таап, өз алдынча иштеп, өз алдынча эме кылып баштадым. Ошон үчүн биздин ичибиздеги өсүүнү кааласаңыздар, ойлорду запрет кылуудан, негатив ойлорду ойлободон же ойлор менен эле жөн эле кыялданып отуруудан эмес, слой менен иштешибиз керек. Мектепте да 1-класс, 2-класс, 3-класс болуп окуганбыз, ошол сыяктуу эле биз дагы өсүүнүн, өзгөрүүнүн, жашоодо кандайдыр бир максаттарга жетүүнүн слой бул. Биринчи слойду жасайсың, экинчи слой. Биринчи слой бул детский позиция. Экинчи слой бул подростковый возраст. Үчүнчү слой внутренний родитель. Анан дагы ошол субличносттор кете берет да. Ошол слойлордун ар бирин иштеп баштаганда уже сен өзүңө эч ким билбеген, сен даже өзүң түшүнбөгөн манералар пайда болуп баштайт. Мурда мен мынтип сүйлөгөндөрдү мен деле жаман көрчүмүн. Эмне үчүн мен өзүм ошол нерсени кыла албайм? Эмне үчүн сөзсүз жек көрсөм эле кылбай коюшум керекмин? Жек көрсөм деле ошол адатты мен кылып көрөрөйчү, эч нерсе болбойт деп мен жасап көрдүм. Эч нерсе болгон жок.
Ошондон кийин мен атактууларга деле башка бирөөлөргө эч кимге комментарий жазбаган, потому что алардын ордуна мен өзүмдү коюп көрөм дагы. Значит, мен деле ошондой кылмакмын деп коем. Эч кимге жаман комментарий жазбайм. Бул сен жамансың, сен жакшысың деп билбей калгам. Демек, так, кайсыл жерге келдик? Эми ар бирибиздин кыздар, ар бирибиздин өзүбүздүн ийгилигибиздин жолу бар. Ар бирибиздин өзүбүздүн изибиз бар жашоодо. Мына ушул жол уникалдуу жол, ийгиликке жетип аткандай, кандайдыр максат койдуңуз, ошол ийгиликке жетип жаткандагы жол ушунчалык уникалдуу, вообще бири-бирине окшош эмес. Балким биздеги катачылыктар мындай. Биз мындай 1-2 кадам аттап, өзүбүздүн интуициябызды, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү угуп, ошентип өзүбүздү угуп отуруп, ийгилигибиздин жолун өзүбүз түзүп алсак болот. Биз болсо башка бирөөлөрдүн жашоосун карап, азгырылып отуруп, жашообузду мындай лабиринт сыяктуу башаламан кылып салганбыз. Ушул нерсеге маани бербейбиз, потому что Кудай бизди ушунчалык уникалдуу кылып жараткан. Ошол уникалдуулукту башка бирөөлөрдөн эмес, биз өзүбүздөн издешибиз керек. Бул нерселер, ошол ар бир айтып жаткан нерселердин баарын мен башыман өткөрүп, катачылыктарды кетирген үчүн мен сиздерге ошол нерсени бул туура эмес деп айтып жатам. Анткени мен да убагында ошто жашап жүргөндө, мисалы айылда жашап жүргөндө, ар кимге мындай, ар кимди идеал тутат элем, ар кимге фанат болчумун. Ушундай болсом экен, өзүмдү жектеп, өзүмдү басынтып, өзүмдү ушунчалык жаман көрчүмүн. Качан мен Бишкекке келгенде Кудай мага ушундай сонун немени түзүп берип койду да. Жолдошум жана шоу бизнестин адамы болуп, анан ал менен бирге жүргөндө мен кыялданып, мен фанат болуп жүргөн ошолордун жанында турганда, мен алардан намного лучше көрүнүп, алардын жанында боюм да узун, алардын жанында мындай бөлүнүп, өзгөчөлөнүп турганын көргөндөн кийин уже болду дегем да, болду. Моментально менде мындай өзгөрүү болгондо, мен мышлениямдачы эч кимди идеал тутпайм, эч кимге мындай суктанбайм, эч кимге эме кылбайм депчи. Өзүмдү ушунчалык басынтканымды мен өзүм капа болуп, өзүм үстүмө иштеп баштагам. Эми караңыздар, эмне үчүн мындай кылганбыз? Эмне үчүн биз бирөөлөрдү идеал тутабыз? Потому что биз аялдардын эң чоң катачылыгы өзүбүздүн чыныгы жүзүбүздөн коркобуз. Биздин мындай настоящий лицобуз болот да, мына ошол нерседен коркобуз. Бул жерде мисалы мен азыр депрессия болуп атам, стресс болуп атам, сабактар жардам бербей атат, тити бир нерседе олтургандардын баардыгын эгерде өзүңөргө бир аз погружение кылып көрсөңөр, баардыгыбыз өзүбүздүн немебизден коркобуз, настоящий лицобуздан. Потому что ал жерде бизди защищать эте турган, бизди коргой турган, бизге мындай жан тарта турган субличносттор ойгонуп кетиши мүмкүн да. Бул учурда анан сырттагы чөйрөдөгү адамдарыбыз не сен кутуруп кеттиң, сен жамансың, сен тарбиясызсың деген сөздөн коркуп ойлоп, кой мен унчукпай эле коеюнчу, унчукпай эле жашай берейинчи деп айласыздан баш ийип келатабыз. Ошол биздин эң чоң катачылыгыбыз, биз өзүбүздүн чыныгы жүзүбүздөн коркуп келатабыз. Биздин чыныгы күчтүү, өзүнө ишенген, мындай духу күчтүү деген көрүнүшүбүз, мына ошол субличность. Эми элестетиңиз, азыр сизде проблема болуп атабы? Ошол нерседе, ошол состояниеде турасыз. Бирок сиздин ошол чыныгы күчтүү образыңыз, өзүнө ишенген образыңыз, духу күчтүү образыңыз травмалардын, прошлый жашооңуздагы оор окуялардын алдында басылып жатат да. Сиздин настоящий лицоңуз, сиздин настоящий образыңыз ошол травмалардын үстүндө, негативный чувстволордун үстүндө, кандайдыр бир уруш талаштардын, кандайдыр бир оор проблема башыңыздан өткөндүр, ошол оор сыноолордун астында басылып жатат. Терапия кылып жатканда, ар бир ошол негативный опыттардын баарын терапия кылып алганда уже кадимкидей ойгонуп, раскрываться этилет бул нерсе. Ошол бизди травмалар басынтып салгандыктан, бул жерде биздин настоящий лицобуз болсо, мына ошол травмалар, негативный чувстволор бизди басынтып жаткандыктан, биз мына ушул маска, жасалма маска биздин денебизди бүтүндөй каптап, биз өзүбүздүн ким экенибизди дагы билбей калдык да. Өз чындыгында биз кимбиз, мен киммин деп, чындап колунан эмне келет, ошону өзүбүз издеп жүрөбүз да. Бул жасалма маска. Калп эле адамдардын көзүнчө, ой, мен жакшымын, мен ушундаймын, мен ушинтип жакшы эле болуп атам, идеальный болгонго аракет кылам деп өзүбүздү өзүбүз алдап келатабыз. Потому что биз өзүбүздү өзүбүз уга албайбыз, эмне каалап жатканыбызды дагы билбейбиз, каякка бара турганыбызды жана ким менен ал жерге, мисалы мен киммин, каякка баратам жашоодо жана ошол бараткан жагыма ким менен баратам. Ушул суроолорго биз даже жооп бере албайбыз да. Эмне үчүн? Себеби биздин ичибиздеги внутренний голос
ошол подсознаниядан чыккан голос деп коеюн, чтобы сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Мен үчүн жан дүйнөдөн чыккан голос, душа. Ошол внутренний голос биздин настоящий үнүбүздү апабыздын, атабыздын, чоң ата чоң энелерибиздин, мугалимдерибиздин, коомчулуктагы адамдардын үнү басынтып койгон. Биздин настоящий үнүбүздү мына ушул нерселер, ушул адамдар басынтып турат, басып турат да. Баш көтөрсөң жөн. Болбойт. Бул нерсени кылба. Эми баш көтөрүп бир нерсе деп ушул үнүң мынтип чыгып баштаса эле дагы жок. Внутренний голос сиздер бизге бул акыйкат нерсени айтып берет. Сен ушул нерсени жаса, бул нерсени жасаба. Сенин ийгилигиң бул жерде. Сен бул нерсени жасашың керек. Сенин колуңан бул нерсе келет. Сенин колуңан бардык нерсе келет. Сен уникальныйсың. Сен деген билесиңби, ушул күчүңдү ушул нерв кетирип ушуга ыйлап отурган көз жашыңдын бардыгын бул жакка койгондо сен аябай сонун өзүңдү өстүрөт элең. Сен отурасың бул жерде деп бизге айткысы келип атат. А бирок ошол голостун үстүнөн тизилип алганда мынтип отурабыз биз кичинекей кыздардай болуп. Бизди апабыз, атабыз, мугалимдер, кайнене, кайынжурт, күйөө адамдардын үндөрү, коомчулук ушинтип турат. Жап бозуңду эчтеке кылба деп бизди сүйлөтпөчү. Бул просто пример катарында. Биздин мына ушул финансы жолубузду бууп жаткан нерселерге эми акырындан келип атам, чтобы сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн. Азыр мен ар ким өзүнүн катачылыктарын таап алсын. Мен ошол финансы эмелерди, финансы жолубузга бөгөт коюп жаткан, тоскоолдук кылып жаткан катачылыктарды айтайын. Ошол внутренний ребенок, ички наристе жана акча. Эмне себеп болуп атат? Эмне тоскоолдук кылып атат? Мындайча айтканда, биздин ички внутренний ребенок биздин финансыбызды эмне үчүн токтотуп турат? Финансы жактан келе турган акчанын жолун эмне үчүн тосуп турат? Биздин ичибиздеги ошол ички наристе, ичибиздеги кыз, ичибиздеги бала, мальчик, девочка деп айтып атабыз. Бирок бул типтери көп да булардынчы. Азыр биз мисалы сырттан адамдарды карап туруп бири-бирибизге окшобогон сыяктуу эле бул ичибиздеги наристелердин дагы, девочка, мальчиктердин дагы типтери бар, ар түрдүү типтери бар. Ар кимибиз ар түрдүү типке бөлүнөбүз. Эми караңыздар, мен ошол ичиңиздердеги кичинекей кыздын типтерин аныктап берейин. Кандай типке киресиз жана эмне үчүн акча сизге келбей атат, эмне үчүн акча проблемасы болуп атат, Эгерде мени угуп жаткандар болсо, өзүңүздүн жакын көргөн подружкаларыңыз болобу, эже сиңдилериңиз, келиндериңиз болобу, сиздерден ушул эфирди поделиться кылып койсоңуздар болот, чтобы көрсүн үчүн, потому что бул эфирди 24 сааттан кийин өчүрөмүн. Эми караңыздар. Биздин ичибиздеги наристе кыздын типтери. Биринчи типке бул алсыз кичинекей кыз деп коеюн, слабая девочка деп коеюн. Девушка эмес, женщина эмес, девочка. Девочка. Эми элестетиңиздер, алсыз кыз, бул кызды жакындары колдобойт. Мындай кичинекей девочканы эмне үчүн алсыз болуп калган, эмне үчүн акча таба албайт, ошонун себептерин биз аныктап атабыз. Потому что жакындары колдобойт. Бир нерсе кылайын десе, колуңан келбейт, бул нерсе болбойт деп запрет кылат, урушат. Бул алсыз кыздын эч нерсеге күчү жок, энергиясы жок эч нерсеге. Жашоого деген кызыгы дагы жок, желаниясы жок жашаганга. Өзүнүн эмес, эң биринчи башкалардын кызыкчылыгын көрө эме кылат да, ишке ашырганды туура көрөт. Демек, бул алсыз кызга эми финансы жактан акчалардын келишине эмне тоскоолдук кылып атат? Демек, булар күчтүү болуш керек экен. Ошол башкаларды ойлобостон, башкалардын кызыкчылыгын көздөбөстөн, өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп угуп башташ керек экен. Мен эмнени каалайм? Эмне жегим келип атат? Каяка баргым келип атат? Эмне иш кылгым келип атат? Уктагым келип атат, тургум келип атат, шоколад жегим келип атат, кофе ичким келип атат. Обычный кичинекей балдарга эмне керек? Ошол нерседен баштайбыз. Каалоолорду ишке ашырууну ушинтип баштайбыз. Анан жок эле ошол кичинекей наристебизге эчтекени бере албай туруп, ичибиздеги өзүбүзгө жөнөкөй нерсени деп запрет кылып отуруп, анан чоң нерсени биз эч качан алып бере албайбыз да. Вот. Бул биринчи типтеги травмированный, обиженный и слабая девочка. Экинчи кийинки типтеги бул көз каранды, зависимая девочка. Так, бул кимиңиздерде кайсыл тип болсо, акырын ооба менде деп олтуруңуздар, Бул көз каранды кичинекей кыз. Бул кызды эң биринчи кезекте жолдошу дайыма критика кылат.
мен азыр сиздер жөнүндө сөз кылып атам, бирок сиздердин ичиңиздердеги наристеге диагноз жасап атам. Бул алсыз кыздын, көз каранды кичинекей кыздын жолдошу дайыма критика кылат, басынтат, болбогон нерселерге акча кетиресиң деп бурушат, бир иш кылсаң толук чыгарбайсың деп жемелейт. Анан булар мына ошол зависимый көз каранды кыздар сабакка эмне үчүн катышат? Өзүңүзгө анализ жүргүзүңүздөр. Эмне үчүн сабакка катышат? Себеби алар окуп билим алыш үчүн эмес, мен бир нерсе үйрөнөйүн, мен бир нерсе билейин, жаңы нерсе үйрөнөйүн, окуйын деп катышпайт. Булар лишь бы депрессияга түшүп кетпеш үчүн сабакка катышат. Көз каранды болуп калган бир нерсеге. Кимдир бирөө контролдоп турушун каалайт, кимдир бирөө туура тур деп турушун каалайт. Мына ушундай көз каранды болуп калган бул. Демек, сизге эмне үчүн акчаң келбей жатат, эмне үчүн финансы жактан проблема болуп атат, өзүңүздөргө акырындан анализ жүргүзүп кетиңиздер. Кийинки типтеги кичинекей кыз бул коркок кыздар. Алсыз башка, бул коркок башка. Бул коркок кыздар ошо сиздин ичиңиздеги 5 жаштагы кичинекей кыз, коркок кыз жашап жаткан болсо, бул жалгыздыктан коркот, бир иш кылыштан коркот, башташтан коркот, бир иш кылса ишке ашпай калышынан коркот, уят болуп калыштан коркот, элдин алдына чыгыштан коркот, кимдир бирөө сөз сүйлөп коюшунан коркот, ушактардан коркот, адамдардын көңүлүн өзүнө буруштан коркот, өзүн адамдардан бийик койгондон коркот, жашоодо мындай жаңы нерселерге аракет кылуудан коркот да булар. Бардык нерседен коркот. Болбосочу, койчу, мен кыла албайм. Андай нерсе коркпойдуңбу? Кантип коркпой жасадың деп ошондой бирөөлөргө да айткан эмелерди эсимде да менчи. Ошол аялдарды айтып атам. Демек, булар жашоодо жаңы нерселерге аракет кылуудан коркот, жаңы нерселерди проба кылгандан коркот. Эмне үчүн? Потому что жаш кезинде бала бар го, кичинекей бала. Любопытный болот да, бардык нерсени бузгусу келет, бул эмне экен, чачкысы келет, кайра жыйнайт, болбоду деп дагы бир нерселерди талкалайт, бузат. Ошол учурда аябай катуу запрет кылгандагы, катуу урушуп койгондагы, бир нерсеге кызыгып, бир нерсени жасап көрөйүн, кылып көрөйүн деген нерсе коркунуч да булар үчүнчү. Чоң скандал чыгып кетчү, чоң бир проблема жаралчу деп ушундан коркуп турушат да. Анан кокустан бир нерсени туура эмес жасап алса, вечно актанып жүрө берет го, шылтоо издейт, өздөрүнүн өспөй атканына, өздөрүнүн өзгөрбөй атканына, өздөрүнүн бактысыз жашоосуна дайыма шылтоо издеп жүрүшөт. Эгерде балам болбогондо мен ушинтип акча тапмакмын. Эгерде күйөөм уруксат бергенде мен акча тапмакмын. Эгерде менин жашоом ушундай болгондо мен да ушинтмекмин. Ушинтип шылтоо издеп. Демек, кимде ошол тип болсо, демек жазып коюңуздар. Кийинки типтеги кыз, булардын баардыгы биздин финансы эмебизге тоскоолдук кылат. Мен диагнозун кошо жазып атам. Кийинки типтеги кыздын аты, булар потерянная девочка депсемби, баягы өзүн жоготкон же болбосо почти жоголуп бараткан кыз. Өзүн жоготуп алган кыз. Булар вечно өзүмдү таба албай жүрөм дей берет. Мен өзүмдүн темамды таба албай атам деп айтышат. Акча иштей турган жолдорду таба албай атам деп айтышат. Мага эмне жагат бул жашоодо билбейм деп айтат. Кандай жашоо жагышын да билбейт. Ойлору баш аламан. Кайсыл каалоосун, кайсыл максатын ишке ашырышты да билбейт. Эчтекени билбейт. Потому что өздөрүн жоготуп алган булар. Эмне кылышын да билбейт. Өзүн жоготуп алган кыз. Кимдин ичинде ушундай кыз жашап атат? Өзүңөргө анализ жүргүзгүлө. Мен бул нерселерди эмне үчүн түздүм? Бул нерседе мен өзүм басып өткөн үчүн, ошондон басып өткөндөн кийин гана качан результат чыгаргандан кийин анан сиздерге сунуштап жатам. Менде бир топ типтеги кыздар жашаган экен, ар бирин мен терапиядан өткөрдүм. Эми кийинки типтеги кыз бул вечно мындай кайгырып эле жүрө берет го. Дайыма эле кайгырып жүргөн, мындай кайгыга чөмүлүп эле жүрө берген кыз. Булардын проблемасы эмне? Эмне үчүн акча келбейт буларга? Эмне үчүн акча таба албайт? Булардын эң башкы, жашоосундагы эң основной нерселерге көңүл буруш аябай кыйын да. Мындайча айтканда өзүнүн көңүлүн, өзүнүн энергиясын бир нерсеге чогулуп
уюшта албайт же бир нерсеге концентрация кылыш буларда өтө чоң проблема. Билесиңерби, булардын эң чоң проблемасы дагы эмне? Буларда бактылуу жашаганга караганда бактысыз мындай кайгырып жашаган жеңилирээк да. Бактылуу жашаш үчүн буга мынтип күйөөмө ушинтип сүйлөшүм керек, мен өзүмдү ушинтип өзгөртүшүм керек, мен мындай кылышым керек, күн сайын өзүмө уход кылышым керек, күн сайын сабак аткарышым ушунчалык оор көрөт дагы. Ага караганда кайгырып бактысыз жашаган выгодный, жеңилирээк да. Ийгиликтүү болуунун ордуна, өзүмдүн андай сонун алып жүрүүнүн ордуна ушул состоянием деле, ушул жашоом деле нормальный деп коюп баш ийип жашай беришет. Жакшы эле дейт да. Эми бул кийинки типтеги кыз, булар кимдер? Булар кыялкеч кыздар. Кыялкеч кыздар кимдерде болсо, менде деп жазып туруңуздар. Бул жерде менде деп жазып. Кийинки типтеги кыздар, кыялкеч кыздарга эмне үчүн акча келбейт? Булардын мындай да проблемасы, бүт мага кайрылган айымдардын эмесин жазып атам. Мен дагы убагында ушундай болчумун. Мындай чоң кирешеге чыккым келет, бирок планым жок. Эмнеден башташты билбейм. Чоң акчалар тапкысы келет, бирок эмне иш кылышты да билбейт. Конкретно планы жок, конкретно максаты жок. Эмнеден башташты билбейт, эмне кылышты дагы билбейт. Просто мечтайт этип коюп, просто кыялданып коюп эле жүрө беришет да буларчы. Кыял кечик кимдерде баарыбыз деле болуш керек. Кыялдангандан кийин экинчи этап биз взрослый позицияга өткөндү дагы билишибиз керек. Кийинки этаптагы кыз бул ичи тар кыздар. Ичи тар. Кимдин ичинде ичи тар кыз болсо мени көңүл бурук кыла. Эмне үчүн буларга акча келиши кыйын? Эмнеге эле башкаларда болуп жатат, а менде эч нерсе болбойт. Эмнеге эле башкалар өзгөрө берет, менде эч кандай эчтеке өзгөрбөйт. Башкалардын жашоосунда боло берет, менде эчтеке болбойт. Мага ушундай кайрылгандар көп. Ишенесиңерби, мен дагы убагында ушундай болчумун. Сабактарга мен вообще мында Кыргызстанда эч кимдин эмеселерине качкан эмесмин, бирок сыртта түздөн түз англис тилдүү же болбосо орус тилдүү ушундай эмелерге катышып, анан башында ушинтип жүрө берчүмүн. Мисалы, эң биринчи качкан сабагым, биринчи жолу Блиновская сабагына качканда, эмнеге ушуну кыял эле ишке аша берет? Биздики эмнеге ишке ашпайт? Ушунчалык бир туруп ичим тар, бир туруп обиженная девочка, бүт бардык ичимдеги ребенок, девочка травмированный болуп калган да. Өзүмдү өзүм жек көрүп баштагам, өзүмдү өзүм ушинтип чөнчүтүп баштагам. Эмнеге менин кыялым орун албайт, анан мунун айтканын эле кылып атпайбы? Эмнеге менин кыялым орундалган жок, мунуку эле орундала берет атам. Ал роскошто жашап атат, ал сон путешествие кылып жүрөт Блиновская. Вообще классно. Көрсөм, мен Блиновскаянын курстары бул просто детский мышлениедагы адамдар барат экен. Ар кимдин курстары ар кандай мышлениедагы адамдар, ар кимдин өзүнүн эмелери бар да, окуучулары бар да. Просто мечтать этиш үчүн, просто кыялданыш үчүн, просто бир күн болуп кетет деп эч нерсе кылбастан бир нерсеге жетем дегендер, жана интернетте да жазып кетпедиби? Үйдө отуруп акча тапкым келеби, үйдө отуруп миллионер болгум келеби деген сыяктуу. Ошолордун баардыгы травмированный детский позициядагылар. Ошондо кийин мен уже терапиядан өткөндөн кийин, анан ошондо Блиновская сабагына эмне үчүн катышканымды, ошондо кыялыңарды жазгыла, 10 мечтаңарды жазгыла, анан кийин анын үстүнө проработка, эми только визуализация кылып иштейт этип жүргүлө. Визуализация кылдым, баардык нерсени кылдым, бирок эч нерсе болгон жок. Эмнеге? Потому что мен өзүмдүн ичимдеги субличностторду, өзүмө настоящий бир кыла турган аракетимди кылбастан эле, жөн эле кечке эле мечтать этип коюп жүрөргөм, эч кандай аракет кылбай. Анан ошондо түшүндүм, значит, ар бир курс кимдир бирөө эмне үчүн оңой жол батыраак результат алгысы келгендер, детский мышлениеда. Ал эми глубокий иштегендерге анча адамдардын энергиясы жете бербейт экен. Мисалы, мен психотерапия боюнча менде кандайдыр бир травма бар, ошондон терапиядан өтүп жатканда бизди 4 саат, 5 саат вообще эфирден чыгарганга, жаныбарга кофе, суу, эмне тамак аш эмнелерди алып келип, мени эфирден чыкпай тыңдап отургула. Кимиң чыктың, мен улам сурап турам, кимиң жооп бербесең, мен сразу вебинардан чыгарам, потому что бул сеанс. Бул сеанстан чыкпашыңар керек, даже уктабагыла деп бизди ошентип урушчу. Ошондо бизге 4 сааттан кийин кадимкидей баягы жуунуп пардан чыгасың, ошондой болуп, сонун болуп жеңилдеп, уже мынандай сенин ар бир дем алганың ар бир органдарыңа жетип калат эле да. Мурда бул жерде эле дем алып, мындай кыска дем алып, чыдабай кеткенде жүрөгүм сыгылып, кыйкырып, ушундай болуп жүрө берчүмүн. Аба жетпей, жүрөгүм сыгыла берчү. Уже терапиядан кийин как положено глубокий дем алып, спокойно, расслабленный болуп каласың да.
Вот ушундай детский мышлениеда, детский травмированный эмеде личностьта позицияда калып кеткендердин баардыгы эмнеге только мечтать этип кыялданып ойлорун эмесинин үстүнөн гана калып кеткендер. Ал эми глубокий иштегенге эмне? Потому что биз ал үчүн өсүш керек да, взрослый позицияга өтүш керек да. Ал нерсеге эч ким ответственность алгысы келбейт. Лучше мен жөн кыялданып койго сабак болсо ошого катышып коймокмун. Ошол жакшы кимдир бирөө мага мындай пинка берип койсо мен ошону аткармакмын. Расслабиться этип кетет го бизде көпчүлүгү. Кийинки травмированный девочка, кийинки типтеги кыз бул мактоону күткөн кыздар. Мени мактаса экен, мени жакшы десе экен деп күтүп отура беришет го. Мактоону күткөн кыздар бул типтеги кыздардын эмне үчүн буларга акча келбейт? Эмне үчүн финансы жактан жол болбойт буларга? Потому что булар хороший синдром, хорошая девочка, синдром спасательница. Ар кимди куткарып жүрө берет. Жакшы кыз болууга бак өзүндөгү энергиясын, өзүндөгү күчүн акча тапканга эмес, башка бирөөлөргө жакшы кыз болууга жумшайт. Биз кимдир бирөө өзүнүн күчүн акча тапканга, өзүнүн пландарын, максаттарын ишке ашырганга коротуп атат, кимдир бирөө башкаларга доказать этет. Мынакей мен жакшы аялмын, мына мен жакшы кызмын. Ошол күчүнүн бардыгын актанууга, мактоо укканга, коротушат да. Ошол мактоо күткөн кыздар булар жакшы кыз болууга бүт бардык күчүн жумшашат, энергиясын бүт барын жумшашат. Чоңоюп калса деле булар 30га чыгабы, 40га чыгабы, 50ге чыгабы, чоңоюп калса деле апасын айткандан чыга албайт. Же бир бизнес баштаса да, кандайдыр продукт иштеп чыкты дейли, продажа эмесинде да клиенттер өзү келишин каалайт, өзү келсин, өзү жасасын. Же болбосо дагы кандай десем мындай, булар көбүнчөсү апасынын кызыкчылыгы менен же жолдошунун кызыкчылыгы менен, өзүндө эч кандай кызыкчылык жок да, потому что кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын аткарса, алар молодец, сен мен айтканымды кылдың, сен жакшы аялсың, сен жакшы кызсың деген сөздү гана угушат, аларга башка нерсе келбейт. Ошол сөздү угуш үчүн даже келиндер да кайынжуртум мага бир ыраазычылык айтып койбоду, бир рахмат деп айтып койбоду дегендердин бар да, ошол жакшы кыз болуу, жакшы келин десин деп күчүңөрдүн бардыгын берип койсоңор да, эртең 30-40тан кийин уже больной болуп калганда эч ким айтпай койгондо анан жашооңорго нааразы болуп отура бересиңер. Ошондуктан ойлонгула. Күчүңөрдү каяка кетирип атасыңар? Силер бул ичиңердеги мына ошол травмированный ребенок эмне үчүн акча келбей атканын мен себебин айтып берип атам. Андан кийинки типтеги кичинекей кыздар булар акчадан корккон кыздар. Акчадан корккон кыздар, акчаны булар мынтет да. Буларда мындай бар го, кээ бирки аялдар бар, билесиңерби? Слишком фанат болуп кеткен, слишком өзүнө запрет койгон, слишком жашоосун караңгылатып алган. Аялдын тапкан акчасы арам. Не болсо дагы эркек табыш керек, акчаны бир гана эркектер иштеш керек. Аялдардын тапкан акчасында эч кандай береке жок. Дагы эмне дешет булар? Кандай десем, акчадан коркот да буларчы. Мындайча айтканда, булар өздөрүнүн күчүнөн өздөрү ушинтип отказ кылышат. Акча таба турган күчүнөн отказ кылышат. Жок, мен акча тапсам, мен тапкан акчам арам болуп калат. Береке жок да бар мен тапкан акчада алчы. Эркектин 5 сом тапса дагы ошонусунда береке бар деп, ошол өзүнүн ичиндеги күчүн, мындайча айтканда, булар өздөрүнөн коркушат. Өзүнөн корккон адам акчадан коркот, отношениядан коркот, адамдардан коркот, ушинтип уланып кетет да. Вот. Ким акчадан корккон болсо, демек өзүңөргө анализ жүргүзүп көрсөңөр болот. Андан кийинки типтеги кыздар булар злюка кыздар. Злюка дегенде кандай? Булардын эмеси мындай, мышлениясы мындай да. Мен бардык нерсени билем, окуш керек, билим алыш керек. Даже мен кантип акча табышты дагы билем. Бирок аракет кыла албайтам да. Бирок кылгым келбей калат да, жалкоолугум бар да. Кандай десем, булар мындай да. Назгы атайын бир нерсени жасабай коюшат да, булар кимдир бирөөгө өчүшөт, же кимдир бир мындай причина табат да булардагычы. Бардыгын билем, мен бирок кылбайм. Бардык нерсени билип турам, бирок мен жасабайм. Ушинтип эме кылышат. Ошон үчүн булардан качан кутулган болсо, бизде кадимкидей ичибиздеги ички наристе, внутренняя девочка, кичинекей кыз кадимкидей жанданат,
ойгонот, тирилет. Анан дагы кийинки типтеги кыздын эмеси бул ар кимди күнөөлөй берген кыз. Өзүнүн жашоосуна болгон жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна албаш үчүн, лишь бы өзү күнөөлүү болбош үчүн башкаларга күнөөнү оодарганды жакшы көрөт булар. Башкалардан жардам сурайт, жардам сурайт. Кокустан кимдир бирөө жардам бере албай калса, заматта аны күнөөлөп баштайт да. Булардын энергиясынын көпчүлүгү акча тапканга эмес, кимдир бирөө мындай күнөөлүү адамдарды издөө менен убара болушат. Көрдүңүздөрбү, эмнеге акча келбей атат? Ошол кимдир бирөөлөрдү күнөөлөп, бул менин бактымды бузуп койду, бул мага ушинтип сүйлөп койду, бул күнөөлүү, бул ушинтип издеп атып, энергиясынын баардыгын ошол жакка коротуп салат. Андан кийинки кыз булар транжир деп коеюн. Транжир. Менде да бар болчу убагында, канча акча тапсам ошончо жоготуп салам. Көбүрөөк иштеш үчүн көбүрөөк акча табыш керек, мындай нормалдуу жашаш үчүн көп акча табыш керек. Айтор булар мындай ичиндеги жан дүйнөсүнүн кыйналып жатканын акчаларды агызып жаап келишет да. Мына менде акча бар, мына мен ушинтип жашайм, мына мен мындай роскошто жашап атам, мен мынтип салонго бардым, мен мынтип кийиндим, мен ушундай жашоодо жашап атам. Мен бул этапты убагында басып өткөм. Ажырашкандан кийин бул этапты басып өткөм. Өтө көп суммада бизнес жасап, ушундай роскош жашоодо менин ар бир күнүм салондо, ар бир күнүм массажга барып, ар бир күнүм педикюр, маникюр, чачтым өзүнчө, короче, өзүм уход кылуу менен кийимдерди кайсыл жерде бренд, кийимдер кайсы жерде кандай, бүт баарын жасап, просто мен өзүмдүн жан дүйнөмдөгү кризисти мына ошол эмел менен жаап келгем. Качан ошону осознавать эткенде, токтоп тур деп осознавать эткен учурдан баштап ошо жан дүйнөмдөгү кризис ошол бизнесте кризиске айланды да. Банкрот болдум анан бизнесте. Вот ошондуктан транжир баарыбыз деле ушундай болуш керек. Канча акча тапсам ошончо коротуп салам. Өзүмө кереги жок болсо деле бир нерселерди алып салам, эмнелерди алып салганымды билбей калам деген кыздар бар. Андан кийинки эмне үчүн акча келбей жатканын дагы бир себеби, кимдин ичинде мертвая девочка жашап жаткан болсо, алы жок жашаганга. Кантип жашаган, күчү жок уже. Мындайча айтканда, мага эч ким жардам бере албайт. Мага эч бир курстар жардам бербейт, мага эч бир психологдор жардам бере албайт. Менин проблемам деп өздөрүн слишком деп өздөрүн өлтүрө берет буларчы. Баардык коуч, психолог, тренерлер только акча тоноонду да билишет. Аларга акча сурабастан жана эле соопчулукка жардам берсе болбойбу? Мертвая девочкалар ушинтип ойлонушат. Анан дагы булардын эң жаман сапаты өзүнүн жанында жакындарына мынтип догрун өрөт да. Мен өлгөндөн кийин кадырын билесиңер, мен өлгөндөн кийин мен кандай экенин ошондо билесиңер деп ушинтип айта берет. Просто жашаганга эмеси жок, күчү жок. Эми ким бул кемчиликтерди тапкан болсо, өзүңүздөргө ой жүгүртүп көрүңүздөр. Кимдин ичинде травмированный, обиженный девочка жашап жаткан болсо, эмне үчүн акча келбей жатканын өзүңүздөр анализ жүргүзүп көрдүңүздөр. Потому что бул нерселердин баардыгын ар бир эмеде бир аздан менде да кимдир бирөөдө бир эле тип эмес, кимдир бирөөдө 5-6 тип жашашы мүмкүн. Ар бирин анализдеп жатканда качан, кантип жаралган, эмне үчүн ушундай болуп калганмын, эмне себептен ушундай ситуацияга кабылдым, эч кандай өзүңдү күнөөлөп, мен ушундай экенмин дебестен, өзүңдү басынтпастан, самооценкаңды түшүрбөстөн, наоборот, ошонун первопричинный проблема деп коет. Эң бири ошол башталган тамырына түшүш керек. Каяктан пайда болду бул проблема? Кээ биркилер бар, мисалы, өзүндөгү жаман эмени таап алган болсо, мен ушундаймын да, мен ушундай жаманды өзүнүн басынта беришет, өздөрүн чүчүтө беришет. Наоборот, бул учурда сага басынтуу эмес, наоборот, сен өзүң жардам беришиң керек. Так, глубокий өзүңө киришиң керек. Мен бул проблеманы кантип чечем? Мен кантип ушул проблемадан кутулсам? Каяктан пайда болду? Кимден пайда болду бул деп? Мисалы, мен ошол эмеде гипносеанска катышканда мен өзүм аябай критика кылчумун мурда.
сырттагы адамдар ушунчалык суктанып, сен боюң аябай узун, фигураң аябай сонун, губаң аябай сонун деп ушинтип айтып атса деле ичимин жаман көрүп, наоборот күзгүдөн өзүмдү карап, өзүмдү өзүм басынтып өрчүмүн, дагы арыкташың керек, дагы сен ушинтишиң керек, дагы ушинтип өзүңө карашың керек, ушундай кийимдерди кийишиң керек, өзүмдү өзүм ушинтип басынтып өрчүмүн да. Анан качан гипноз сеанста ушул нерселердин эмесин тапканда мага суроо берди. Ошол өзүңдү басынтып жаткандагы голос бул кимдин голосу деп суроо бергенде, бул менин голосум эмес экен. Мен өзүмдү на самом деле мен өзүмдү басынтпайт экенмин. Көрсө мени мугалимдер басынткан, баарыбызда бар да. Туугандарыбыздын ичинде бизден улуу эжелер болуп калышы мүмкүн. Даже мен өзүм ата энем, быжырбай нормально кийинбейсиңби, ошол кебетең менен деп катуу уруша салыш. Менин жан дүйнөм назик, жумшак, аябай мындай нежный. Аны апам кызып отурбайт, апам дагы эркектей болуп чоңоюп калганда. Канчалык апам катуу сүйлөгөн сайын мен өзүмдү ушунчалык мындай самооценкамды түшүрүп салчу. Мен действительно ушундай жаманмын, мен ушундай өзүм мындай жакшынакай эмесмин, комплекстер пайда болуп калган да. Вот көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул нерселерди эмне үчүн айтып жатам? Булардын баардыгы ошол акыркы 3 айда менде жаралган эң чоң жаңы инсайттар, жаңы менин жашоомдогу өзгөрүүлөр. Оказывается, канчалык мындай ойлор боюнча иштегеним аябай мындай мода болуп кетти, тренд болуп кетти, канчалаган кимдер аракет кылып атат. Бирок биз ойлор менен эле чектелип калбайбыз кыздар. Биз ойлордон эле турбайбыз да. Мисалы биздин колубуз бар, бутубуз, кашыбыз, мурдубуз, жүрөгүбүз, өпкөбүз бар сыяктуу эле биздин ичибизде көзгө көрүнбөгөн мына ушундай субличносттер, көзгө көрүнбөгөн энергия, вибрациябыз бар, биздин психикабыз бар, жан дүйнөбүз, биздин көзгө көрүнбөгөн жети денебиз бар, аурабыз бар. Бизди бир нерселерден, жамандыктардан защит эттик. Ар кандай адамдар болот, көзү жаман, сөзү жаман адамдар бар. Ошолордон коргош үчүн Кудай бизди сыртыбыздан 7 жолу каптап, ошондой эме менен, шит менен байлап койгон. Ушул туш келген адамдардын сөзү өтүп кетпесин, кара дуасы өтүп кетпесин, черная магиясы өтүп кетпесин, ушулардын бирдекеси өтүп кетпесин, ушул жөндөн жөн ооруй бербесин, жашоосун мыкталып жүрсүн деп бизди как будто мындай куполага кармап турган сыяктуу. Биз ал жөнүндө вообще билбейбиз. Просто көзүбүзгө көрүнгөн нерсеге кимде кандай болот, мен ушундай болушум керек экен деп эле көзүбүз көрөт, бирок кадимкидей мына жан дүйнөбүз сокур деген ушул нерсе да. Ошентип эле кетип атабыз. Көзүбүз көрсө, кулагыбыз укса болду. Башка нерсе, сезимдер, эмоция, сен интуицияң эмнени айтып атат, жан дүйнөң эмне деп кыйкырып атат. Ал нерселерге биз вообще маани бергибиз келбейт, уккубуз да келбейт. Ал нерселерге бир аз токтоп, мен кече кеңештобунун клиент тартып эмеге тоонун чокусуна чыгып келди, Кашка суунун чокусуна. Анан ошол жерде ушунчалык менде сонун состояние болду. Мен ал нерсени сөз менен айтып бере албайм. Көрсө, дайыма мен жашоом жакшы этапка көтөрүлгөн сайын всегда менде проблема болгон экен. Мен ошол проблеманы бир аз жеңип өзүмө мындай дем алуу тартуулап, анан кийин чыкчу экенмин да. Анан мен сториске жазганмын. Жашоону мен паузага койдум деп. Паузага койдум деген мен мен иштешим керек, мен буга консультация алышым керек, муну кабыл алышым керек, буга терапия кылышым керек, бул сабакты беришим керек, мен сториске ушуларды мен информация беришим керек деп тына бербестен бардыгын токтоттум дагы, өзүмө убакыт бердим дегени. Жашоону муну түшүнбөгөн, каякта бир мындай просто логикасына таянып алып, бир эже келип алып, сен өзүнчө тантыра бербечи, жашоону кантип убакыт эч ким пауза кылып, мен убакыт жөнүндө сөз кылган жокмун. Мен просто сырттагы кыз үчүн баарын токтоттум. Не болсоңор болгула, мен жашаганым келдим бул жерге. Тоолордун койнунда кадимкидей эс алып келдим. Ошондой сөздүн алдында сөз жатат. Ошол сөздүн алдында кандай ойлор жатат. Азыр мен силерге ушул информацияны айтып атам. Ушунун түбүндө да казып кете берсек, бизде өтө сонун өзүбүздү издеп таба алабыз да. Ошон үчүн мисалы сиздер мектепке барганда 1-класста эле окуп туруп токтотуп койгон жоксуздар да. Толтура мен деле азыр деле окуп атам. Азыр деле кече жакында Денис Байгужиндин дагы экинчи эмесиндей окуган сабагымда уже выпускной болду, анын курсту бүттүм, отношения боюнча дагы көптөгөн мындай типа экзамен сыяктуу отчетторду тапшырып, дагы деле обученияларды алып атам, дагы деле мен токтоп туруп калган жокмун. Командамда мага кандайдыр бир жамандыктарды кылып кетишти. Ошондо дагы мени карап отурушту. Бул болду, уже чыкпайт, эчтеке кылбайт. Канчалаган жаман сөздөрдү айтышты. Ушунча сабактарды сактап берип атсаң деле өздөрү убагында көрбөйт дагы. Уже бир убакыт өтүп бүткөндөн кийин мен сабактарды эми көрөйүн дедим эле деп наразы болгондор бар. Ошондо деле мен эч кимди ыраазы кылган жокмун. Эми ошолордун баарын карап туруп мен токтоп калышым керекпи? Токтоп калбайбыз. Булардын баардыгы биз үчүн сыноо болот. Бул менде гана сыноо эмес, сизде дагы сыноо болуп атат. Ошол сыноону кантип жеңип чыгып атасыз?
бул сиздин тандооңузда да. Ошол тандооңузду туура жакка тандоо жүргүзүш бул сиздин жан дүйнөңүздөн зависит этет. Жан дүйнөңүздү сырттагы адамдарды эмес, жан дүйнөңүздү угуңуз. Жан дүйнөңүздү мен кантип укмак элем дегендердин баардыгы ошол точно сиз обучение алышыңыз керек, сабак окушуңуз керек, үйрөнүшүңүз керек. Жөн эле мынтип жан дүйнөнү мынтип азыр мени тыңдап аткандай эле угуу мүмкүн эмес. Бул өтө мындай, кандай десем, маңдай тер төгүп иштей турган самостоятельная работа бул. Бул жерде эч ким сизди сопровождение кыла албайт. Эч ким жаныңызда 4 саат, 5 саат олтура албайт. Эми муну жаса, эми элестет, мындай кыл, даптар медитация берип коелу, ошону жасай берсек, бул биздин жан дүйнөбүздү укканга кирбейт. Жан дүйнөнү угуу, сен самостоятельно уже тынчтыкта ойлоруңду токтотуп, өзүң анализ жүргүзөсүң. Мен азыр эмнени ойлоп атам? Мен эмне үчүн ойлоп атам бул ойлорду? Каяктан келип атат бул ойлор? Көзүңдү бир азга жумасың. Мен жаткым келип атабы же олтуруп жасагым келип атабы? Эгер жаткың келсе жатып жасайсың. Олтуруп жасагың келсе олтуруп жасайсың. Олтуруп сенин ичиңдеги страшный нерселер көрүнөт, ар түрдүү жамандыктар көрүнөт. Уже сенде башыңдын ичи проблемаларга толуп кетти да, башаламан, ызы-чуу, толтура информациялар. Көзүңдү жумганда, сени көзүңдү жумдурбаш үчүн сенин акылың дайыма сага тоскоолдук кылат. Ошол нерсеге баш бербестен дагы деле глубоко кете берсең, уже тынч. Сырттагы үндөр дагы уже угулбай калат. Ошондо биз өзүбүздү угуп баштайбыз. Бизди өзүбүздү эмне үчүн уга албайбыз? Жана мен башында, эфирдин башында айтып кеткендей, биздин үнүбүздү апабыздын, атабыздын, бир туугандарыбыздын, кайын журтубуздун, күйөөбүздүн, элдердин, коомчулуктун үндөрү басып койгон. Биз өзүбүздүн үнүбүздү чыгара албай атабыз ошон үчүн. Болот. Ошондуктан кийинки эфирге кимдер даяр болгон болсо, мен сиздерге аябай сол неме даярдап атам. Бул информацияларды эмне үчүн айттым? Мына ушундай информацияларды жөн эле мындай сабактарда айтып коюу эле сабакты бүтүрбөстөн, сабактарда мындан мен только гипносеанстарды, мен жаңы методдорду үйрөндүм. Бул гипносеанста жөн эле медитация сыяктуу элестетип отура бербейсиң. Ал жерде прям точно эмеге трансовый состояниега киресиң. Сен кадимкиде өзүңдүн ички дүйнөң менен иштеп баштайсың да. Ички дүйнөң менен иштеп баштаганда кадимкиде өзүңдү угуп баштайсың. Жан дүйнөңдү, ал жерде проблемалардан оңой чыгып баштайсың. Кайсыл кыялдар сеники, кайсыл кыялдары мындай навязанный деп коеюн, мисалы кандайдыр бир мечталарды жазып койгонбуз да. Бул ошол сырттагы адамдарды карап туруп, бул да ушуну мечтать этиптир, мен да ушуну мечтать этип коеюн деп жазылган. Просто акылыбыздын буйругу менен жазылган каалоолор. Чындап жан дүйнөбүз кандай каалоону каалап атат? Жана ошого жетиш үчүн бизге жан дүйнөбүз карта түзүп берет да. Ушул жол менен барсаң, ушул ишти жасасаң, ушул нерсени аткарсаң, ушул адам менен жолуксаң, ушул техниканы аткарсаң, ушул обученияны алсаң, анан сен өзүңдүн эмеңе келесиң дейт. Бул мына ушул сиздин ийгилигиңиздин картасы. Кимдир бирөөлөр ийгиликке жеткен болсо, мен да точно ушундай болуп ийгиликке жетем деген бул туура эмес. Потому что Кудай сизди башкача уникалдуу, башкача вибрацияда, башкача энергияда, башкача мышлениеде жараткан. Ооба, анын деле кемчиликтери бар, анын деле токой минус жактары бар, анын деле көптөгөн эмелери бар, кемчиликтери бар. Но сиздики деле, меники деле бар деп олтуруп калган болуп турбуз. Кемчилигиңиз бар болсо деле сиз кайра чыгышыңыз керек. Мен деле кемчилигим бар, айтып атпаймынбы, мына жерде толтура мен ичимдеги кичинекей толкунайдын канчалаган терс мүнөздөрү мага акча табышыма тоскоолдук кылып аткан. Ушулардын баардыгын мен иштедим. Эми мен башкаларга бөлүшүп атам. Мунун эмнеси жаман? Эмне баарыбыз идеальный мындай ангел болуп төрөлүшүбүз керекпи? Андай нерсе болбойт. Биз бул жашоого ката кетириш үчүн, кемчиликтерди кылыш үчүн жана ошондон кандай чечимге келдик, кандай сабак алдык, ошол эң важный. Мисалы мен жашоомдо акыркы жашоомдо ситуацияны айтайын. Чыккынчылар деп коеюн аларды. Мен жашоомдо, эгер мен жөнүндө билген болсо, азыр курста окуп жаткандар болсо, мен канча команда албайм. Сразу каалаган нерсесин мен эч кимди мындай приказ кылып, башкарып, катуу сүйлөп эч качан эме албайм. Мен башкарбайм эч кимдерди. Творческий подход кылгыла, потому что эмне үчүн мен мындай эме мүмкүнчүлүк түзүп берем? Себеби мен биринчи американский компанияда иштегенде, bizde ал жерде биздин шеф американец болчу. Мен эч кимдерди башкарбайм, эч кимдерге приказ бербейм, эч кимдерди мындай басын тапшырдымда ушуну жаса деп мен эч кимдерге команда өтөтпөйм. Мага силерден творческий подход керек. Мага силердин мындай креатив
өзүңөрдүн ичиңердеги идеяңар менен өзүңөрдөй свободно иштегиле, мен силерге уруксат берем деген. Биз ошентип иштеп көнүп калганбыз да. Анан ошондон тарбияланып калгам дагы. Мен да командага кыздарды алганда свобода берем. Каалагандай иште. Жана андан сырткары алардын жашоосунда, личный жашоосунда кандай проблема болуп атат, аларды угам, аларга жардам берем. Менден кичинекей болуп, жаш болсо дагы кичпейликке салып аларга жардам бергенге мен бул нерседен мен кандай сабак алдым? Мен бул нерседен ушунчалык эме сабак алдым. Оказывается, мен өзүмдүн ичимдеги стерва деген эмени ойготушум керек, субличность. Бул субличностьти мен жоготконума уже 3-4 жыл болуп калган, потому что мен ошо 3-4 жыл мурунку жашоомдо мушташып, тиштешип, соттошуп, ушундай эмеде жүргөм. Ушунчалык капризный, ушунчалык стерва, оозуман агып кирген, көгүп чыккан, тытышып, мен өзүмдүн кармаган нерсемди вообще эме кылбаган, ушундай эме болчу. Азыр кайрадан ошол субличностьти ойготушка туура келди. Бул жерде болсо толкунайм дайректи WhatsApp'та ачып жооп берип койчу. Звонок кылсам да жооп бербейт экенсиң, менеджерлердин иштебей калдык деп коюшат. Ой, господи. Мен эфирди 24 саатка сактайм, кыздар. Эфирди 24 сааттын ичинде кайрадан өчүрөбүз, анан кайрадан эртең жаңы тема, жаңы эфир. Эртең кийинки эфирдин темасы бул биздин ичибиздеги субличностьтер, көзгө көрүнбөгөн дагы 200, 300, 500 деген нерселердин мааниси жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Барыңарга ийгилик. Не бала деп жатасың дегенде, бир балага түшүнсөң, бир бала деп жатам да, мен дагы түшүнбөсөм каяктан. Түшүнүш үчүн ме керек, акыл керек. Түшүнбөй не бала деп жатасың деп сарттарга окшоп сүйлөгөн. Былжырап эле туш келген нерселер сүйлөй беришет.